кутмандуу кеч барыңыздарга. Кандайсыздар? Кубанычтамын. Буюрса биздин бир жумалык акысыз мини курсубуз башталды. Кандайсыздар? Кутмандуу кеч барыңыздарга. Даярсыздарбы? Бүгүн бизде сабак болот. Бүгүн сиздер менен биз пайдалуу эфир болот. Сабак өтөбүз. Бүгүн бизде планда эмне? Буюрса 2025 жылы мен менен баштайсыздар. Жандуу акысыз сабактарды сиздер менен өтөм. Бүгүндөн баштап, бүгүн понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 7 күн бир жума бою сиздер менен акысыз сабактарды өтөмүн. Суроолорго жооп беремин ошол жакта. Биринчи сабак өтөбүз 1 саат, андан кийин силердин суроолоруңарга жооп беремин. Андан кийин силер эфирге чыгып да суроо берсеңиздер болот. Акысыз разборлор болот, суроолорго жооп болот. Жана өзүмдүн лайфхактарым менен, өзүмдүн купуя сырларым менен болушунча бөлүшөмүн. Бир жума сиздер менен бирге боломун. Бүгүн биринчи күн, эң негизгиси эле 2025 жылда, мисалы үчүн азыр жаңы жыл жаңырып атат го. Көбү максат жазганды билбейт экен, ошон үчүн мен сиздерге айткам. Жашынакай блокнот ала келебиз өзүбүзгө. Андан кийин школьный күндөлүк дневник алабыз деген. Мына булар 30 сом эле турат. Дисциплина тууралуу, кантип мунун баардыгын бизде WhatsApp группа бар, WhatsApp группага баарыңарды кошконбуз, WhatsApp группага келгендерге буларга тапшырмалар берилип, атайын ушундай трекер привычек дагы жөнөтүлгөн электрондук версиясы. Муну дагы өзүм разработка кылып чыккам, атайын өзүмө ыңгайлуу. Азыр сиздер менен дагы бөлүшөм лайфхактар менен. Бүгүн сабак өтөбүз кадимкидей. Жана ушундай купуя сырлар менен дагы сиздер менен бөлүшөм. Негизи мондай нерселер базарда сатылат да, булар 300 сом, 500 сом турат да, бирок эң эле сонун нерсе бул школьный дневник. Бүгүн биздин сабак максат жазуу боюнча алек болобуз. Көбү максат жазганды билбейт экен. Максатты дагы туура жазганды дагы билишибиз керек да. Азыр болсо өзүңөрдүн дневниктерди ачасыздар, келиңиздер. Красивый какой-нибудь блокнот, өзүңөргө арнап жашынакай блокнот алыңыздар. Блокнот алганы жетишпегендер, жөн эле дептер, тетрадь алып туруңуздар, блокнот любой. Эртең барып жакшы кооз блокнот аласыздар өзүңөргө. И ошол жакка кыялдарды, максаттарды жазып сактайбыз. Эң негизгиси бул ушул жылга, эмдиги жылга, башка жылга дагы бизге керектүү болот. Ошон үчүн муну биз пландап, мен максаттарымды кантип жаздым, мен атайын Дубайга ала барып жазгам, атайын кофейняга, жакшы сонун жерлерге барып жазганды дагы жакшы көрөмүн. Бирок бүгүн сиздер көбү максат жазганды билбегендер мен менен максат жазып үйрөнөсүздөр. Жакшы ниет менен. 70% успеха это намерение. Жакшы ниет жарым ырыс дейт. Эң биринчи эле бул жакка мен сиздерге өзүмдүн мисалымды көрсөтүп коеюн. Так. Так. Биринчи эле дептерге алганда бизде 4 сфера боюнча максат жазабыз. Биринчиси бул көбүнчө эле акча жаатында жаза беришет. 2025 жылы миллион тапкым келет, анан акча хочу, айына 100 000 тапкым келет, 500 000 тапкым келет деп. Жок, кандай эмес. Максат жазганда 4 сфера менен жазабыз. Акча, ден соолук, мамиле и миссия предназначение. Миссия предназначение бул сүйүктүү жумуш жана өзүмдүн реализациям. Женская реализация бул, любая реализация. Даже если мен күйөөм миллионер, укмуш адам болсо дагы мен аялдык өзүмдүн жүрөгүм каалаган жакшы жумушту таап, жүрөгүм менен, каалоом менен иштеп, женские свои деньги хочу. То есть ошол нерсе дагы аялда болуш керек. Бул миссиям да. Кроме того, что мен примерная жена, келинка, балдарды төрөдүм, андан сырткары да коомго эмне миссия алып келип атам. Барыбыз акыры өлөбүз, анын аркасынан кандай сөздөр калыш керек, элге эмне пайдам келди, кандай миссия, мен миссиям эмнеде деген суроого биз жооп жазганды бүгүн үйрөнүшүбүз керек. Бул жакта мен өзүмдүн миссиямды айта кетейин. Моя миссия — быть причиной успеха другого человека. Келиңиздер, эми биз 4 сферада жазалы. Бул акча, ден соолук жана мамиле. Акча, ден соолук, мамиле и предназначение, миссия. Азыр дептерди алабыз бул жакка. Мен сиздер менен кошо максат жазамын. 2025 жылга жазамын. 2025 жылга максат жазамын.
4 сферада жазам. Акча сферасында эгерде сиз азыр 0 акча тапсаңыз, үйдө отурам, эч нерсе акча таппайм десеңиз, туруп эле миллион хочу деген ал болбойт. Мозг силерге отказ берет. 2 эсе, 3 эсе, 2x, 3x жазабыз. Если мен үйдө отуруп 0 акча тапсам, 20 000, 40 000 тапкым келет. Үйдө отуруп 20 000, 30 000, 2 эсе, 3 эсеге жазабыз. Эгерде сиз азыр айына 50 000 сом тапсаңыз, анда 2 эсе, 3 эсе коесуз. 2x, 3x. 50 000 айына азыр тапсаңыз, чисто 100 000, 150 000 доходко чыккым келет деп жазасыз. 2 эсе, 3 эсе. Бизде мозг, мисалы үчүн туруп эле 0дон миллион тапкым келет десең, таба албайсың, мозг отказ берет. Это неправильная цель. Постановка цель. Биринчи миллионго чыгыш үчүн сен үйдө отуруп 50 000 тапканды үйрөн. Андан кийин 100 000, андан кийин 200 000ге чыга аласың. 200 000 таап жүрсөң, 500 000ге оңой чыга аласың. 500 000 таап жүрсөң, уже 800 000, анан миллион. Акырындык менен экологичный рост болот. Бат көтөрүлсөң, ошончо бат түшөсүң да, лампочкада күйүп туруп, жанып чуп каласың. Онлайнда 5 жылдан бери мен иш менен алекмин, 5 жылдан бери онлайнда жүрөм. Ошондуктан экологичный росту мен жакшы көрөм. Жулунуп, астыда да кетпей, артта да калбай, өз темпиң менен экологично өсүңүздөр. Пиар кыла калып, бир нерсе кыла калып, анын кереги жок. Анан өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Менин атым Кундуз Таштанова. 34 жаштамын. 2 кыздын апасымын. 7 жаш жана 5 жаштамын. Өзүм Скөлдөн болом, Таласка келинмин. Жолдошум бар. Көп ойлойт экен, байдын кызы же күйөөсү бай деп. Жок. Ата-энем медицина кызматкери, атам каза болуп калган. Жолдошум гос жумушта иштейт. 16-17 жылдан бери. 5 жыл мурун 0дон баштагам. Албетте, көбүбүзгө эле жолдошубуз себепчи болот экен. Башында мен баштап атканда дагы жолдошум, сен эми чоң эле аял болуп калдың, эмне кыласың, видео тартып, Instagram алып барба, бул болбогон иш, бул ахатрон, эмне кыласың, жөн эле иш менен алек болчу деп айтчы. Ал кезде коронавируста үйдө отурчумун, балдар менен банк кызматкери болчумун. Кыргыз кредит Оптима банктарда 7 жыл иштедим. Стажердон баштап кредитный бөлүмгө чейин, Сберкассанын чоңуна чейин. Анан азыр банкка чыккыча базарга чыкканым оң да. Банк кызматкери болуп, үй бүлөгө да жетишип, баарына жетиш оор. Ошон үчүн именно кризистен улам, декретимде өзүмдү таап онлайнга келип калдым. Муктаждыктан десем болот, потому что памперске акча жок болчу ал кезде. Ал кезде отуруп ушу жолдошуман алычумун. Эмне үчүн Инстаграмда баары күйөөлөр укмуш подарка беришет, баардыгын жазышат, машина айдашат, сен мага айфон сатып бербейсиң, жума сайын ресторан, кафенеге алып барбайсың депчи үйдө отуруп ошо претензия кылчумун. Күйөөңө канчалык претензия кылсаң, ошол женский ооруга алып келет экен. Ушинтип түз эфирге мен да бир психологдун эфирине кирип калып, ошол нерсени түшүндүм да. И ошол кезде дагы менде дагы боймон түшүп калды, кризис болдум, ооруп калдым женский жактан. И ошондо мен өзүмө сөз бердим. Мен балдарыма керекмин, мен эч кимден уялбайм, мен Инстаграмдан чыгам, мен үйдө отуруп балдарым менен ден соолугумду карап, өзүм үчүн жашашым керек деген сөз бергем. И бул жакта мен чечимим болуптур. Мен чечим чыгаргандан кийин мага мүмкүнчүлүктөр келип баштады. Аллахым мени өзү колдоп баштады да. Сен чечим чыгарганда, адам чечим чыгарганда мүмкүнчүлүктөр өздөрү келип баштайт экен да, кадимкидейчи. Аллахым өзү колдоп баштайт экен. Болгону сен ошондой чечим чыгарып башташың керек экен. И Лалафодон мен кийимдерим сатканда кеп СММ курста эмес экен, кеп жашоомду өзгөртөм деп. Потому что жана памперстин ичине уже толуп калып, ортосуна тряпочкаларды кое берип, мен мондай тажап кеткем да. И моя боль была это памперсы. И 5 жыл мурун ошол жолдошумдун көзүн карап отурабыз. Ипотека төлөйт, еще шабашкада кылып, ар жакка чыгат, бер жакка чыгат, 2 жумушта иштейт, а мен болсо үйдө отуруп алып, эмне кылам? Сен мага айфон сатып бербейсиң, сен мага машина алып бербейсиң, сен биздики ресторанга алып барбайсың. То есть претензия, да? Отношения, как будто вот папочка, мен маленькая девочка, которая дай, мага кылып кой. Бул туура эмес. Это партнерские должны быть отношения. Женщина тоже самодостаточная болуп, өзүнүн акылы менен, өзүнүн болгон билими менен же өнөрү менен дагы өзүнүн женский акчаларын тапканды үйрөнүш керек деп ойлойм мен. Бул чисто менин позициям, да. Ооба, эркек кылган это круто. Эркек жазаш керек, эркек алып келиш керек, но аял дагы жөн эле үйдө отура бербей, аң сезимин өзгөртүш керек, аң сезимин өстүрүш керек. Илим алган аялга, билим алган аялга балдарына илим бере алат, өзгөчө болот. Балдары дагы умный болот. Аял киши өнүксө, үй бүлөсүнө да, балдары да акылдуу болот, туурабы? Бул кеп мен курсумду сатуу максатында эмес. Любой курстарды окуганга мен силерге мотивация берем. Жүрөгүңөргө жактыбы окугула, өзгөчө психология тараптан.
Это вот моя личная мотивация. Себеби акыркы Дубайга барганда эле мен 400дөн ашуун акчаны короттум, 400 миңден ашуун акчаны короттум, бирок мунун бардыгы менин акчам. Жолдошум мага 1 сом берген эмес, ата-энем 1 сом берген эмес. Башында баштап атканда бардыгын өзүң баштап эч кимге жоопкерчилик оодарбаганда ошончолук күчтүү болот экенсиң да. И моя сила, возможно, в том, что меня никто не поддерживал. И мен жолдошумдун болгон поддержкасы мага тийишпегендиги, мени критикалабагандыгы, ушинтип сабак өтүп атканда балдарды карап каралашып койгондугу бул уже чоң жардам. Болду, всё. Эч ким сиздерге не обязан. Эч ким сиздерге, никто не обязан вас поддерживать. Никто, прям никто не обязан. Родители и даже муж. Это жертва, это детская позиция. Өзүңөр жоопкерчилигиңерди алып, өзүңөр прям өзүңөргө ишенгиле. Лалафодон кийимдерим саткам, семирип кеткем, потому что бүт барын тамактан чыгарчумун, таарынычтын барын. И ошол периодта максат жазганда дагы жаза бериптирмин. Ошол кагазды мен рилс кылып көрсөтөм. Бир нерседен башканын бардыгы сбылось. Жазылган максат аткарылат. Я поэтому сиздер менен максат жазган техникаларын мен өзүмдүн техникаларым менен бөлүшкүм келип атат. Келиңиздер, акча жаатында 2 эсе 3 эсе азыркы абалыңдан 2 эсе 3 эсе коесуң. Эгерде азыр 200 миң тапсаң, анда мен 400 миң 500 миң тапкым келет, 400 миң 600 миң тапкым келет. Эгерде мен үйдө отуруп 0 сом акча тапсам, мен үйдө отуруп 20 миң 30 миң тапкым келет балдар менен деп. Эгерде 50 миң тапсам айына, анда 100 миң 150 миң деп цель жазабыз айына, акча жаатында. Давайте. Акча жаатында ай сайын чистый доходум. Келиңиздер, биргеликте максат жазабыз. Акча жаатында ай сайын доходум меники, допустим, момча болушун каалайм, да? Силер мисал үчүн өзүңөрдүн ар бирөөңүздөр деңгээлиңерди жазасыңар. Мисал үчүн мен 0дон туруп үйдө отурган айым болсом, туруп туруп эле миллион хочу десе, каяктагы миллион турабы? Для начала мен 20 миң тапканды үйрөнүп алышым керек айына. 20 миң тапсам 50 миң таба алам. 50 миң тапсам 100 миңге оңой чыга алам. Акырындык менен башталат бардык нерсе, тепкич менен кетебиз. Акча сферасында ай сайын ушундай доход хочу. Инстаграмга чык, мисал үчүн мен өзүмдү айтайын, Инстаграмга чыкпасам дагы мага айына 200 миңдей пассивный доход хочу. Бир комнат квартиру хочу, чтобы сдавать ее. Чтоб муж не знал, да койбойм. Барбы ушундайлар? Бизнес жаатында бул жолу товарный бизнес, туруктуу бизнес дагы хочу. Товарный бизнеске өтсөм деле, мисал үчүн сатуу менеджерлер мага керек экен, По-любому сатуу менеджерлер керек. Товар сатсак дагы. Эгерде мен дордойго чыгып товар сатып кетсем, сатуу өнөрү мага по-любому керек, турабы? Бизнес жаатында Инстаграмды иштетпеген күндө дагы мага квартиралардан, арендадан акча түшүп туруш керек. Мен Инстаграмды иштебей отдых, эс алуу болом дегенде дагы өзүмдү иштетпесем деле, мисалы үчүн мен продюсирование кылсам иштей берем да, негизичи. Бирок ошол продюсированияны үйрөнүп билиш үчүн мен билим алгам, турабы, Курстарды окугам, орустардан, казактардан акыркы окуганым эле Настя Пикси 350 миң. Андан кийинкиси психология жаатында 700 миңдей акча короттум. Турцияга бардым былтыр, Дубайга бардым. 3 жылдан бери ошо цифровой психологиядамын да. Анан ушинтип, мисалы үчүн силер туулган күнүңөр жөнөтүп туруп, мен айтып койчу деп атпайсыңарбы? 2 саат аздык кылат айтып бергенгечи, 2 саат аздык кылат. Анан ошентип айтып берип коюш үчүн эле, тиги врачтардай болуп 5 мүнөт сүйлөп коюп 500 сом алды, 1000 сом алды деш үчүн 7 жыл окушат медицинадачы. Ошондой эле биз эмне кылып атабыз? Ошол билимдерди алыш үчүн, сүйлөп коюш үчүн ошол аракеттерди жасайбыз. Бизнес жаатында балким дүкөн ачам, Дүкөн ачкым келет. Балким партнер менен ачам бизнес. Балким параллельно Wildberriesке чыгамбы? Вообще идеяларды айтып атам да. 3 комнат, 1 комнат квартираны, 3 квартираны 1 комнаттан сдавать этем 30 миңден, 100 миң. 30 миң, 30 миң, 30 миң, 100 миң,
100 000 мага пассивный доход деп атам, или бир комната, или мен даже ойлонуп кетем да, мен Италияда няня, домоработница болуп 4 жыл иштеп жүргөндө, мен машина эмес, гостиничный тип болсо дагы анда $5000 болчу. Гостиничный типтеги бир комната үй алып койсом деп ойлондум да. Аны мен декретте мээң ачылат го. Үйдө балдар менен отурганда, декретте отурганда мен финансовый подушка алып койсом болмок экен. Машина албай $5000 андан көрөк гостиничный типтагы бир комната үйдө алып койсом, мен аны азыр 5000ден сдавать этсем да, үйдө балдар менен отурганда 5000ден мага акча түшүп турмак деп ойлонгом. Албетте азыр ал квартиралар 10 000, 15 000, но суть в том, что финансовая подушка все равно керек болот экен да. Ал кезде, ну, конечно, аң сезимиң ошондой болчу. Ал кезде Инстаграм жок болчу, ал кезде Инстаграмда курстар жок болчу. Эгерде ошол кезден баштап курстар пайда болсо, анда жашоом вообще башкача болмок да. Жашоом башкача болмок, өзүм менен иштеп, башкача жашоо жашамакмын, балким башкача турмуш курмакмын. Ошон үчүн азыркы заманга 1000 мертебе шүгүр. Канча онлайндарды, курстарды окуп атабыз, ушунчалык ички өсүүлөр ошол билимдер аркылуу келип атат да. Так, бизнес жаздык, акча, бизнес акчага кирет. Акча сферасына жазып атасыздар, канча акча табам. Дальше бизде эмне калды? Мамиле. Келиңиздер, мамиле темасында, мамиле сферасын. Бизде 4 сфера бар: мамиле, ден соолук, акча и миссия предназначение. 4 сфера боюнча максат жазабыз, Мамиле. Мамилеге эмнени жазабыз? Мамиледе, мисалы үчүн мен өзүмдү айтайын. Мен мамиле курганды үйрөнгүм келип атат адамдар менен. Убактым такыр тар болгондуктан, чыныгы укмуш, жакын, курбу, дос деле көп күтпөйт экенмин да. Мисалы үчүн, дос, курбу күтүш үчүн да убакыт бөлүш керек. Дос болгонду үйрөнүп, дос болгонго сен дагы мындай убакыт бөлүп, достукту бекем тутуп, ушундай үйрөнүшүң керек экен да. Карасаңыздар, мен стористеримен, подружкам, досторум деген көп көрсөтпөйт экенмин да. Көрүңүздөрбү? Дос да, тас мамиле. Адамдар менен мамиле курганды үйрөнүп. Кээ бир адамдар бар го, жакшы достошкун келет, сүйлөшкүн келет, жүрү жолугабыз, жүрү баняга барабыз, жүрү кофе ичебиз деп аркасынан чыгып аласың. Жаман адам болсоң, мүнөзүң чочкодой болсо, сен менен эч ким достошкусу келбейт, наоборот, элдер сенден качат. Туурабы? Өзүң жакшы дос болуп, мамиле күткөндү үйрөнүп. Мамиле деп жазыптырмын. И бул жакта дос тууралуу мамиле. Анан жолдошум менен мамилени. Жолдошум менен мамилени жакшырткым келет. Жолдошумду сыйлап, мамиленин үстүндө мен өзүм, аял киши өзү көбүнчө салым кошуп иштебесе, эркектер иштебейт. Алардан күтпөй эле койгула. Өзүңөр эле өзгөрүп, өзүңөр менен иштей беришиңиздер керек. Мамилеге дагы эмне кирет? Бир туугандар менен чайлашып, туугандарга жазып, чакырып, балким мамилемди жакшырткым келет. Анан көбүнчө ойлошот экен, мисалы үчүн кундуз все время занята, убактысы жок депчи. Анан бирок жазып, чакырып, жүрү жолугабыз, кафеге барабыз, жүрү кофе ичип келебиз десең сүйүнүшөт да, тааныштарым делечи. Анан ошон үчүн мен бир айда бир таанышыма жазып, эстеп, кофеге чакыруу деп өзүмө тапшырма берип атам. Жөн эле отуруп 2 саат аны менен сүйлөшүү. Инстаграм жөнүндө эмес да. Бир айда бир жолу, 2 жолу эски тааныштарга жазып, чакырып, алардын ден соолугун, алардын ой жүгүртүүсү менен. Негизи мындай экен да, өскөн сайын ушунчалык бир башкача чөйрөнү каалап калат экенсиң. Мисалы үчүн мен недавно бир чөйрөдө, шеринеде отурдум. Бирок аякта көбүнчө ичип, кийимдерди гана сүйлөшкөндүктөн мага ал кызыксыз. Вот психологдун чөйрөлөрүнө келгенде мага алар менен кызыктуу, алар менен сөзүм дагы оңой, онлайнда жүргөндөр менен сүйлөшүп, достошкон, шерин ойногон мага дагы мындай жүрөгүмө жагат да. Анан аякка келип, Инстаграмда, телефондо көбүрөөк отуруп калсаң, алар түшүнбөшү мүмкүн, или бизди башкача болот экен да. Эми кадимкидей өскөн сайын дагы сиздерде балким ар бир кээ бирөөңүздөрдө ошол нерсе бар. Өзүңөн кыйын, балким бир ошол сферада азамат адам менен мамиле тургузгум келип атат да. Мисалы үчүн азыр спортко келебиз да, ден соолук сферасыначы. Быйыл мен спортко кайткым келип атат дебейинби? Спортко басым жасагым келип атат. Денем менен иштегим келип атат, арыктагым келип атат. Аябай толуп кеттим десем болот, рилс чыгарам. Өзүмдү кабыл алып, ошону чыгаргым келип атат. Даже ошол толуп кеткендигимди, мисалы үчүн кээ бирөө көрсөтө албайт го. А мен ошону алып чыккым келип атат да. Именно былтыр
февральда, когда я потеряла ребенка, выкидыш болгондо, мен тамакка басым жасап, бүт күчүмдү тамактан чыгарып баштадым да. Тамак жеп, тарыныч болду, тамак жеп туруп басырып аласың. То есть менде ошондой жаман сапат бар да. Кимде ошондой сапат бар? Мурунда ошондой болчу да. Мисалы үчүн стресс болдумбу, сразу тамактан чыгаруу да. То есть ошонто берип, толуп кеттим аябай. Особенно мындай не чувствуешь да, тойгонуңду, жеп атканыңды не чувствуешь да. Анан азыр нутрициолог менен иштеп атам, өзүм насаатчылыгымды окуган. Доктор Зарлыкан 2 жолу окуду. И спортко быйыл ошо мен ойлоп атам, тренерге наставник ала эле, мени башкача жакка чаап, урушчу жерден урушуп, башка чапчу жерден башка чаап, мактоочу жерден мактап, бирөөнүн кол алдына барбасам өзүм күчүм жетпей атат именно спортко. Спорт темасындачы. Анан ошон үчүн ошол жактагы профессионал наставник эле алып, ошого акча төлөп салайын деп ойлоп атам. Мен ошол жака төлөп салганда эле мен жөнү өткөрбөйүн деп иштеп баштайм да. То есть мне нужно заплатить, отдать деньги наставнику, чтобы он меня гонял, тренер. Кнут и пряник. Да хоть по башке бил, хоть строгим был, чтобы мен андан сезгенип турушум керек. Өзгөчө мындай күчтүү адамдар өзүнүн авторитетный результат алган адамдарды сыйлайт да. И тупой, анча-мынча мындайраак болсо, мен мисалы үчүн укпай деле басып кетишим мүмкүн да. Ошон үчүн мен үчүн ал наставник авторитет болуш керек. Ал адамчы ошол сферада результат көрсөткөн адам болуш керек. Мен аны угуш үчүн да. Оңой менен баш бербейт да бирлерчи. Быйыл ошо спортко басым жасагым келип атат. Фитнес болобу, тренировкага баргым келип атат. Кафейняларда эмес, ошондой тренировкаларда убактымды өткөргүм келип атат. Себеби акыркы жолу мен вот январь башталары менен быйыл менин ден соолук жана денем менен иштөө жылуу деп өзүмө сөз бергем. Денем менен иштөөдө ден соолук жылында чекап кылдым. Чекап кылганда физическая нагрузка керек деди да, потому что остеохондроз, сидячая работа, көбүнчө отурам го. И уже мындай тазовое дного басым жасалып баштаганда варикоздар пайда болуп баштайт экен да. Ошон үчүн сидячий жумушта дагы физикалык активдүүлүк керек экен да. Ооба, үй жумуштарын көп деле кылбайм, ошон үчүн дагы физикалык активность, физкультура, гимнастика обычная, ходьба, күнүнө ходьба керек да. Башыбызда бул хаоста кетип энергия көтөрүш үчүн. Дальше спортко басым жасайм деп атам, ден соолук боюнча сферага келдик. Ден соолук сферасында мен азыр канчамын? 63-64 килограммын. Мен 54 болгум келип атат. Мен дайыма 54 килограмм менен жүрчүмүн. Геп мен апарык болуп арыктоо эмес, ичимди көрсөтүп, геп стройность, здоровое мында подтянутый тело хочу да. Демек 54 килограммга түшкүм келип атат. Мен билбейм да, может мен Инстаграмдан 10 килограмм арыктайм бир айдын ичинде. Бир айдын ичинде 10 килограмм арыктабасам, мен бирөөгө там 100 000 берем деп, бирөө менен сайышып спор кылбасам, точно иштеп баштабайм да. Ошон үчүн именно спортко дагы көп басымыраак жасашым керек болуп атат. И быйыл мен ошол нерсенин үстүндө иштейин деп атам, ден соолугумдун үстүндө. Бул арыктоо, 64төн 54 килограмм дайыма весиме түшүү, спортту жашоомо кошуу. Спорт дегенде эмне? Мисалы үчүн кээ бир айымдарга спорт менен машык арыкта десе шылтоолор көп да. Кроссовкам жок, спорт одеждам жок, ана фитнес алыс экен, анан кымбат экен, акча турат. Да, сапожкаңды алып алып деле эртең менен күндүз деле бас, үйүңдү тегеренип. 10 жолу тегерен. Эртең менен басканда физикалык активность жакшы да. Мисалы үчүн уйкучулар көп болсо, анда кечинде бассаңар деле болот. Кечке маал бассаңар болот. Үйдө YouTube'да ачып алып деле, коврик салып алып деле, мисалы үчүн гимнастика кылса болот да. Балдарыңа дагы пример экен да. И мен өзүм азыр карасам, улуу кызым уже стулица этип баштады да, бүкүрөйүп. И мен өзүм менен алек болсом, демек балдарым дагы ошол нерсени көрүп мен менен алек болушат. Ошон үчүн биз өзүбүз пример болушубуз керек да балдарыбызга. Спортко, ден соолукка, кофе, коланы ичкендер көп барбы? Мен көп ичем да. То есть быйыл мен көбүрөөк туура тамактанууга. Мен айта албайм прям 100% туура тамактанам деп. Но даже 50% туура тамактанууга өтүп, мисалы үчүн саат 7ден кийин тамак жебей, потому что 7де ашказаныбыз уже иштеп токтоп бүтөт. И 7ден кийин жеген тамактарыбыздын бардыгы бул уже майларга айланат. Ошон үчүн биз 7ге чейин тамакты токтотконду полностью 11ге чейин уктоону мен өзүмдүн режимиме кошоюн деп атам. Себеби дегенде кечки 10дон кечки 1ге чейин нерв клеткаларыбыз эс алыш керек. Мээң эс албайбы? Болду, эртең менен выгорание менен турдуң, эч нерсе жок. Иштегиң да келбейт.
Ошон үчүн 11ге чейин аракет кылыңыздар. Түнкү хотя бы максимум 12ге чейин, 11ге чейин аракет кылыңыздар уктаганы. Лучше эртең менен 5те туруп алып иштеген жакшы. Кечки 1-2ге чейин иштегиче лучше 5те туруп алып иштеген жакшы. 5те туруп, 6да туруп аракет кылыңыздар. Эрте тургандар баары дисциплина сонун да, контроль. Биз эми балдар менен 7де турабыз, бирок мен хотя бы 6да турганга аракет кылайын деп атам. Эртең менен кечинде 11ге чейин жатып, режим сына деп коеюн өзүмө. Сиздер да өзүңүздөрдүн графиңе жазып алсаңыздар болот. Эртең менен 6-7ге чейин тургандар именно гормон счастья. Туруп кичине физикалык активность кылсаңыздар силерге именно мындай прям бодрость болот. Мисалы үчүн менде өзүмдө мисал бар да, түнкү 2-3кө чейин иштеп, жумушум көп болуп жетишпегенде эртең менен каалайсыңбы, каалабайсың балдарды школго, садикке алып барышың керек да, 7де турасың. Ошол күнү турганда школго, садикке жеткирип коюп келгенден кийин кофе ичсең дагы сенде уже нерв да, ушунчалык прям баарын таштап туруп көм салгың келет да, прям подписок. Именно уктап, эс алып алып, бодрость болгондо я хочу прям все делать, да? Я номер 1, я все хочу сделать деп ойгоном. Демек, бизде энергия иштейт, энергия бар болгондо, каалоо болгондо, энергия болгондо биз бардыгын жасай алабыз. Оңой жасай алабыз, И акыркы сфера биздики эмне? Предназначение, миссия. Мамилеге эмне кирет? Семья кирет, үй бүлө. Мисалы үчүн воскресенье меники день семьи, день любви. Воскресенье, день семьи, день любви. Отношенияга эмне кирет дагы? Үй бүлөң менен мамиле, коллегаларың менен мамиле, өзүң менен болгон мамиле. Путешествие. Бул жылы 2 жолу бул жака барам, тияка барам деп өзүңүздөргө жазсаңыздар болот. Хобби. Кимдин эмне хоббиси бар? Хобби табуу. Эмне үчүн хобби табуу? Хобби сенин энергияңды көтөрөт. Энергияң көтөрүлгөн сайын сен ошончолук өзүң менен бийик деңгээлге чыга аласың. Мисалы үчүн кээ бирөө мени айтып атышат го, эмне үчүн бул продюсерби же ким? Эмне үчүн бул ырдап атат дейт. Кээ бирөө айтып атат. Мен машинада даңылдап ырдап коюшум мүмкүн. Балким бир күнү мен жар айтып бирөөнүн тоюнда ырдап койсом, силер таң калбай эле коюңуздар. Мен бесплатно даже жар ырдап коюшум мүмкүн. Себеби дегенде бул нерсе менин энергиямды көтөрөт. Мен ошентип ырдаган сайын мага жан дүйнөм жыргап, энергиям көтөрүлөт. Энергиям көтөрүлгөн сайын ошончолук мен эмне кылам? Каалоом, энергиям көтөрүлдү, ошончолук мага акча келип баштайт. Ошончолук мага ийгиликтер келип баштайт да. Демек биз энергиябызды көтөрүшүбүз керек. Кээ бирөө түшүнбөйт да. Мне Инстаграмда бул ырдап атат. Она же продюсер деп. Мне пофигу, потому что я хочу поднимать свою энергию. Мен мисалы үчүн эл эмне дейт деп өмүр бою жашап кетким келбейт. Я хочу петь, пою. Барып биледимби, я хочу танцевать. Я танцую. То есть, балким мен орус мектепти бүткөн үчүн ушинтип ой жүгүртөм, же болбосо атам мага бардыгын позволять этчи да. Ачык кийинемби, сүйлөйүмбү, кыска боломбу, эч качан тыйчу эмес атамчы. Эгерде мисалы үчүн кичинекей кезимде мени басынтып тыйган сайын, анда мен блок менен чоңоймок болушум керек. Инстаграмга чыга албайм, элдин астына чыга албайм, ырда албайм, корком деп жүрмөкмүн да, блоктор менен иштемекмин да. Я разрешала бы это все себе. Но из-за того, что я очень благодарна ата-энеме, родителям, за то, что они мне полностью все позволяли. Азыр дагы мен кыздарыма стараюсь полностью все позволять этим, да, конечно, в рамках приличия. И потому что бул нерсе по-любому кийинки жашоосуна да кадимкидей таасир берет. Кадимкидей таасир берет экен. Жаздык, акча жаатында бизнес, миссия, общественные дела. Мисалы үчүн миссияңа эмне кирет? Эмне кыла аласыздар мисалы үчүн? Балким Инстаграмды упаковка боюнча сиз кыйынсыз. Балким сиз пятница күн сайын Инстаграм баракчаларын талдап бересиз подписчиктериңерге. Миссияга дагы эмне кирет? Мисалы үчүн элге кызмат кылгым келет дегенде мен айылга барып эле 50 бак орнотсом, бак тиксем, бул да мага элге болгон кызматым дейин. Эгерде даже мен айылга барып туруп бир нормальный туалет орнотуп берсем, бул дагы элге болгон кызматым. Эгерде мен эшикке чыгып туруп, мисалы үчүн кандайдыр бир мындай субботник организовать этсем, элге болгон кызматым, миссиям, общественные дела. Мисалы үчүн мен эмне кыла алам миссиям да? Мен өзүм өскөн айылга балким СММ курстуу окуучуларга подарок бере алам да.
бекер нерсе бааланбайт дейт, бирок бул нерсе берип коюш менден да. Адам бирок бекер нерсени көбүнчө бааланбайт. Мага канча подарок кылып бекер ачып берсе окубайм, убакыт бербейм да, элестеткиле. Именно кандайдыр бир бул миссия деп койсок болот да. Мен жөн эле пример көрсөтүп атам силерге да, миссия. Силердин миссияңыздар эмнеде? Мисалы үчүн мен айтып атам, миссиям делать из обычных женщин звезд. Мен жөнөкөй айымдар менен иштешем көбүнчө. Заткан Жусупованы мисалы үчүн 4 жылдан бери продюсерлеп келебиз, 4 жылдан бери иштешип келебиз да. Менин миссиям делать из обычных женщин звезд. Моя миссия стать причиной успеха другого человека. Стать причиной успеха другого человека, дейбиз. Дальше. Личностный рост. Личностный рост. Личностный рост. Мен өзүм менен иштегеним личностный рост кандай болуш керек? Личностный рост, да, то есть балким бул жылы Тони Роббинске баргым келет деп өзүм айтып атам. Мен мисалдарды кетирип атам, сиздер айтасыздар. Мисалы үчүн, у кого-то может быть там пройти наставничество Кундуз Таштановой, да, у кого-то мисалы үчүн психологияны окуу, университетке тапшыруу и так далее. То есть өзүңүздөрдүн ушундай пландарыңыздарды жазсаңыздар болот. Как определить свою миссию? Есть техника икигай. Также есть, у меня специальный урок есть. Мен YouTube каналымда көп сабактар бар да, акысыз эле сабактар бар. Именно өзүмдү кантип тапсам болот, предназначение, миссия. То есть бул жакта что я умею делать. Мисалы үчүн мен азыр менин миссиям деп туруп психологияга могу удариться, но есть другой момент. Мага акча адамдар төлөп берген нерселер болушу мүмкүн да. Давайте вот өзүбүзгө определение кылалы. За что мне люди деньги платят? Жазыңыз. Что я готова делать с удовольствием? И между этими делами что-то ваше должно выйти. По-любому биз азыр мисалы үчүн бул жакты башта десем, силер анын баарын таштап туруп кетип калбайсыңар, Силерге үй бүлөңөрдү багышыңар керек, өзүңөрдү багышыңар керек. Силерге акча алып келип аткан нерсени силер таштай албайсыңар пока. Параллельно акырындык менен бул нерсени осваивать этесиңер, Мисалы үчүн гос жумушта иштегендер бар болсо, онлайнга өтөм дегенде сразу эле эмес, жумушуңду тыштабай тур, бирок, допустим, там сатуу менеджерликти өздөштүрүп туруп, онлайндан ушул нерседен баштайсың с нуля дейбиз, Нолдон ошону өздөштүрүп, банкта иштеп атып, ушуну өздөштүрүп, акырындык менен 1 жыл болобу, 6 ай болобу, өздөштүрүп, жанында ала кетет параллельно. Либо бияктан көп акча таап баштаса, может быть, она здесь уволится, в онлайн перейдет. Түшүндүк, Ушундай пландарды коебуз. Моя миссия, да? Моя миссия быть проводником для женщин. Айымдардын наставниги болуу. Кээ бирөөңөр мисалы үчүн жазышыңар мүмкүн. Айымдарды акча тапканды үйрөтүү, айымдарды жолдошу менен туура мамиле кылганды үйрөтүү. Кээ бирөөңөр мисалы үчүн менин миссиям, мен бул жакта эми цифровой психологияны да колдонушу мүмкүн, албетте туулган күнгө жараша. Кээ бирөө мисалы үчүн мен руководитель өзүм компаниямды ачып, элге кызмат кылуу дешет. Кээ бирөө мисалы үчүн эң мыкты психолог болуп, мамилелерин жакшыртуу дейт. Кээ бирөө айтат, мисалы үчүн хаостан жоготуп, системага салуу, бизнесте системага салуу. Кээ бирөө айтат, адамдарга туура максат бергенди миссиям депчи. Кээ бирөө именно масштабка чыгарып, сатууларды 10 эсе, 100 эсе көбөйтүү максатында чыгаруу дегендерди билдирет. Андан сырткары, мисалы үчүн, алтылар адамдарга комфорт түзө билүү, там, допустим, ценность, духовность үйрөтүү деп ар кандай адамдар именно өздөрүнүн миссиясына жараша. Бул жактан албетте да цифровой психологияны мен да колдонушум мүмкүн, именно туулган күн боюнча миссияны. Менин миссиям өзгөчө бул эмне? Мен өзүм бир болгондуктан өзгөчө өзүмдү чыгаргым келет, бирок мен адамдарды чыгарып жылдыз кылган сайын ошончолук мага бактылуулук деңгээлим да көтөрөт, даражам да көтөрөт, акча да келип баштайт да. То есть мен трондо отургум келет да, трондо болуп отургум келет, бирок слезть с трона и поднимать людей. Адамдарды стать причиной их успеха. Бирок бизде бул жерде сараң болот да адамдардачы. Энергия жок, сараңдык болот. Башкага жакшылык каалабайт, башканы ийгиликке жеткирип, башканы жылдыз кылгысы келбейт. Ошон үчүн ал ошол акчалардан, ошол ийгиликтерден анан кала берет. Түшүндүк, Азыр мен сиздерге бул максат жазуу боюнча да менин сабактарым бар. Ошол сабакты дагы сиздер именно бизде WhatsApp группада берилип атат. Акысыз WhatsApp группада күнүнө 2-ден сабак, 3-төн сабактар жөнөтүп атат кыздар.
Экинчи лайфхак бул тайм менеджмент. Күндөлүктү алып келебиз деген бүгүн түз эфирге. Бул школьный дневник. 30 сом турат, 50 сом турат ашып кетсе. Бул 500 сомдук, 1000 сомдук күндөлүктү ежедневниктерге караганда өтө сонун нерсе. Мен жумамды ушул жакка пландайм. Мына. Воскресенье у меня день семьи, день любви. Калган күн мына понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Ар бир күн расписанный, да, негизи. Расписывать этем консультация, разбор, жолугушуу. Эртең саат 10-до, допустим, суперинфого барамын. Именно кодулдарды разбор кылып берчи деп чакырышты. Это бесплатно. Мисалы үчүн я, если бесплатно чакырышса, с удовольствием барам, да. Анан премияларга 30 000, 50 000 төлөп барып премия өзүмө сатып алгым келбейт. Я давно отказалась от этих премий, еще 2-3 года назад отказ бергем. Я не хочу. Если бесплатно чакырып, мисалы үчүн, то, что бесплатно, если чындап ошол нерсени баалап чакырса, пожалуйста, да, анан 30 000, 50 000 барып премия сатып алып өзүмө нам, я не хочу. Я лучше өзүмө распечатаю. Ты номер 1 дегендечи бесплатно эле. Вот, зачем мне это надо? Эго, признание, зачем эгомду өстүрүп напсиме? Не надо мне это. Суперинфодон ошо бесплатный интервью. Именно кодулдардын туулган күндөрүн разбор кылып берчи деп атат. Хорошо деп эртең саат 10-го ошол жака барам. Газетага ошол нерсе чыгат экен. Мне не жалко, мен бесплатно эле барып разбор кылып берем. Просто мындай нормально чакырышса, да, анан акчага, мисалы үчүн 80 000 интервью десе, я не хочу такое. Вот, я не хочу такое. Баары эл сенин акылыңды, билимиңди, элге кылып аткан кызматыңды эл өзү таразалап баалап алат да. Вот, анан силерге рекомендация, особенно туулган күнүндө 3-4 жоктор, анализи жоктор, мондай дневник, кичинекей күндөлүктөр бар, 30 сомдук, булар 50 сомдук болуш керек, твердый перелет. Силер жанагындай кичинекейин алып, ушу менен жашасаңар болот. Даже үйдө отурган айым болсоңуз, ушуну аласыз дагы, эмне дейсиз? Там, мен үйдө декретте отурганда да ушуну колдончумун да, там. Полкаларымды жыйнайм, буга жазам, күнүнө бир бет эме окуйм, муну жазайм, тигини жазайм деп мен бардыгын ушуга жазып, ушу менен бүгүн понедельникпи, мону аткарам. Бүгүн жетишпей калдымбы, вторникке жазып коем. Zoom 21:00 эфир, Skype жолугушуу, консультация, полкам жыйнайм, холодильникти жууйм, ошондон бери жазышмын. Кимге жазам, ошону дагы жазам да. То есть бул сизге ар бир күнүңүздү жөн эле өткөрбөй, эффективный өткөргөнгө жардам берет. Жана сизде анализ болот. Особенно мына үчү жоктор эмоцияга алдырып, эртең менен туруп, барып караванды барып келейинчи, базарга барып келейинчи деп базарга баратып, анан тиге жолугуп келейинчи деп мынтип жүрө бергендер да. Максатсыз жүрө берген адамдарга касается. Когда у вас четко цель есть, вы эффективная. Эффективдүүлүк. А эффективность это реально круто. Убакытты туура пайдаланганды, туура багыт менен жашаганды ушул күндөлүк менен. Туулган күнүндө 3 жоктор барбы, жазып койгулачы. Плюс деп коюп койгулачы. Менде 3 жок. Мен ушул күндөлүк менен жашайм. Ушул меники плюс бул бир жумалык. Андан сырткары күнүнө эмне тапшырмаларды аткарышым керек. Мындай дневникке жазып алам да. Бүт бир күндө көп тапшырмаларды, анан кечинде келип алып чием. Муну кылдым, муну кыла албай калдым, значит, эми эртеңкиге я жазам. Эмоцияга алдырып, эртең менен чыгып алып туруп, наушникти кийип алып, анан базарга баратып, караванга кетип калып, анан караванга баратып, тигинин концертине кетип калбастан, бир багыт менен жашаганга жардам берет. Анализ. Эмоция это плохо, это не очень хорошо. Эмоцияга алдырып, көп нерседен кургаласыз да. Ошон үчүн анализ дегенди үйрөнүшүбүз керек. Анализ бар жерде жакшы результаттар болот. Жөн эле басып жүрө бербестен эмоцияга алдырып, анализ менен жакшы действияларды кылганды. Бул өтө оңой техника да. 30 сом турат, зато кандай сонун. Мына самый лучший тайм-менеджмент. Сиздер айтасыздар го, мени кантип успевать этесиң деп. Жазылган нерсе баары мага жагат да. Ооба, Google календарь бар, толтура приложениялар бар, бирок могу жазган нерсе сонун да. Максаттардагы дептерге жазам. Атайын сонун дептер алып келгем өзүмө. Кос дебеймби? Внутри у нас у каждого ребенок живет, да? И получается, ушул нерсе жакшы бизге жардам берет. Анан ар бир күнүбүздү дагы ушундай кылып жазып алабыз да. Бул менин лайфхактарым, сиздер дагы колдонсоңуздар болот. Колдонуп, ушуну ишке ашырсаңыздар, обязательно ушуну дагы
обязательно ушуну дагы сиздер колдонуп анан көрсөтүп стористага отметка кылсаңыздар болот. Азыр дагы бир лайфхагым менен бөлүшөм. Жана азыр конкурстун жыйынтыгын кылам. Жана сиздер менен биз темага өтөбүз, 15 январда бизде сатуу менеджер курсу башталат. Сатуу менеджер курсуна биз командабызга полный алып атабыз. Полный командага алабыз. Сразу келер замат Заткан Жусупованын 1000 сомдук 17 миңдик курсун жана мени сатуу менеджер курсумду сатып баштайсыздар. Жана андан сырткары мына насаачылыктагы ошол эле врач нутрициолог Зарлыкан жана башкалар дагы 3төн менеджер бериңизчи, 5 менеджер бериңизчи деп сурагандар толтура. Аларга именно өзүмдүн менеджерлеримди берем. Ошол жака 15-нен баштап келгендер. 15 январда баштап келгендердин бардыгын онлайн жана VIP тарифке аламын. Онлайн тарифтегилер онлайн окушат. VIP тарифтегилерге курс учурунда бир жандуу жолугушуу же аягында жолугушуу болот. Плюс цифровой психология боюнча Zoom'дан разбор жасайм. Оонайымбы ошолорго Zoom'дан разбор жасайм. Плюс аларга андан сырткары дагы жеке календарь жөнөтүлөт. И өзү жөнүндө чечмелеп психология тарабында азыр силерге көрсөтөм. Ошол нерсе дагы берилет да. Разбор. Кааласа жолдошу жөнүндө дагы, кааласа ошо балдар жөнүндө дагы кыскача эмелер берилет. Азыр мен силерге көрсөтүп коеюн. Эмнелер берилет экен. Мына. Так. Көрүнүп атабы? Сиздерге көрүнүп атат, VIP тарифте так. Бул балдардын туулган күнү боюнча атайын өзүмдүн макеттер. 8-inde, 7-inde төрөлгөн балдар боюнча кыскача. Жана андан сырткары өздөрү боюнча ушундай жеке календарь. Bir жылга. Ушул календарлар берилет. Жана андан сырткары дагы бизде VIP тарифте келгендерге өздөрү жөнүндө жеке момдай чечмелөө момдай электрондук китепче жөнөтөм. Мисалы үчүн мына Наргиза дейт 2802 төрөлгөн. Ушундай чечмелени өзүнө жөнөтөм, өзүнө сактап алат да. Быйыл жылы 2 экен, миссиясы 2 экен. В плюсе, в минусе, что у нее реализация души деп ушундай электрондук китепчени VIP тарифтегилерге беребиз. Анда сырткары VIP тарифтегилерге ошол 6 айга 1,5 жылга SMM. Менде онлайн академия бар, билесиздер, момдай онлайн академия бар. Бронь кылгандын бардыгына психология мондай сабактарды ачып бердик. Мунун ичинде 30дан ашуун сабак бар. И погружение в Instagram SMM курсту VIP тарифке 6 айга белекке берем. Андан сырткары бул менеджер по продажамды Вигет курстан дагы окушат, мына бул тарифтер. Анан плюс күнүнө Zoom'дан дагы окушат. Бул сабактар бонус. Профессионально тартылган, астында бүт конспекттери менен, гайдтары менен. И плюс мындан сырткары дагы Zoom'дан күнүнө саат 10дон баштап Zoom болот. Запистери менен сакталат Zoom'дар, ошон менен окуйсуздар да. Негизи эң основной фокус Zoom. Бүгүн болсо мен бир орун ойнотом сиздерге. Эфирде эң активдүү айымдардын ичинен. Эфирден бүгүн бир жолдомо ойнотом. Андан сырткары дагы бүгүн сиздерге разборду дагы ойнотомун. Бүгүн 6 январ разбор бирөөңүздөргө белек кылам деген комментарий кылгандардын астында. Бизде пост бар, пост чыккан, конкурс деген пост. Ошол конкурсный постко азыр биз баш багалы. И ошол жактан мен сиздерге бир адамга разборумду белекке берем. Жана ошолордун ичинден астынан дагы бир айымга өзүмдүн китебимди белекке берем. Кстати, сатуу менеджер курсунун VIP тарифине бул китебимди белекке берем. Бул китепти сиздер по всему Кыргызстанду сатып алсаңар болот. Доставка бар, Ошто дагы бар. Оштон алып кетсеңиздер болот. Баасы болгону 600 сом. Ичинде 0дон кантип мен бренд чыгардым кыргыз тилинде. Сонун жашнакай китеп. Бул жакта цифровой психология дагы бар.
сонун китеп чынында. Бул жакта мен полный өзүмдү жазып чыктым. 600 сом турат. Бишкектен дагы сиздерге жөнөтө алабыз. Кайрылсаңыздар болот менеджерге. Бизде ошол өзүм 33 жашымда, 34 жашымда ушул китепти алып чыктым. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул жакта сабактар менеджерлик жана сатуулар боюнча курска сиздерди кош келиңиздер деп айткым келет жана чын жүрөгүмөн сиздерге уже эле ыраазычылык айткым келет. Себеби дегенде, то есть бул жакта вот курстар ушинтип жаздырылган. Анализ конкурентов, основы продаж. Жана андан сырткары карасаңыздар, мына погружение в СММ деген курста канча деген темалар бар да. Бул VIP тарифтегилерге мына психология, организационный модуль деп атам да, упаковка, мобилография, контент, рилс, подписчик топтоо, таргет, команда топтоо. И бул жакта рилстерде мисалы үчүн бир айга схема прогрева рилс дагы бергем да. Рилстер 60 күндүк, 30 күндүк прогревтер да. То есть именно с нуля дегендерге, нолдон баштайм дегендерге бул курс өтө ыңгайлуу десем болот да. Ал жакта именно мондай схема прогрева на месяц. Схема прогрева на месяц. Схема прогрева на месяц рилстер боюнча. Рилстер боюнча. Ушул погружение в СММ курста. Погружение в СММ курсун биз уже жапканбыз, Я уже выросла давно с СММ, но нолдон айымдар көп экен. СММ окуса да Инстаграм карасаң эч нерсе билбейт да, эч нерсе жаза албайт. Бирок ушул качественный, классный, сонун деңгээлде тартылган курсту именно сатуу менеджер курсунун VIP тарифтегилерине жарым жылга берем доступ. Сатуу менеджерлик курсту дагы жарым жылга ала алышат. И 15 миңди 3 айга бөлүп төлөсө болот. М плюс менен 15.750 сом болот экен. 3 айга бөлүп төлөө каралган. Кэш туу менен каралган. И ошол жакта Zoom'дан мен психология боюнча жанагындай туулган күн разбор кылам. Каласа жолдошунан да үстүртөдөн айтып берем, жолдошу жөнүндө. Бирок өзүнө көбүнчө фокуста. Мен аял киши өзүнө фокус коюп, өзү менен алек болгонун жакшы көрөм. Бирок эми жолдошу кандай жактардан эмнени жактырбайт, ошону дагы айтып берсем болот. И балдарына болгон ошол нерсени өзүнө сактап ал деп дагы берем. И жанагы электрондук китепчени өмүр бою берем. Сактап алып, распечатка кылып алабы, эмне кылса өзү кыла алат да. Вот, бирок эгерде сиз онлайнда, мисалы үчүн VIP тарифте ошо курс ортосунда мен менен Бишкекте жолугушуу бар кафеняда. И курс аягында онлайн тарифтагы, VIP тарифтагы выпускнойго келишет. Күнүнө саат 10-до Zoom'дар болот. Сатуу бөлүмүнүн башчысы менен. Мен менен дагы Zoom'дар болот. Мен өзүм командамды күчтүү кылгым келип атат. Сатуу менеджерликке 50-100 адам алгым келип атат. Ызаткан Жусупованын курстарындагы сатуу максатында өзүмдүн курстарым менен иштегенге менеджерлер керек болуп атат. Андан сырткары бизге СММ адистери дагы керек. СММ адистери, мобилографтар керек. Ал жакта сатуу менеджерин окубай эле өзүнүн работаларын көрсөтүп, мен помощницама жазсаңар болот. Бирок командага кошулуу максатында именно сатуу менеджерликке кошулсаңыздар болот. СММ адистер ал менин командама эмес, көбүнчө ал насаатчылыктагы кыздарыма, ошолорго мобилографтар, ошолорго СММ адистери керек да. Именно менин командама сатуу менеджерлер керек болуп атат. Вот, андан сырткары өзүңөрдүн работаңарды жөнөтүп, мен насаатчылыкта кыздарыма ошо СММ адистери, мобилографтар керек. Бишкектен болсо мага керек. Бишкектен iPhone менен работаларыңарды көрсөтүп, прайстарыңарды көрсөтсөңүздөр болот. Бир жума пробный работа кылып туруп, анан мен менен эмес, мен ошо насаатчылыктагы кыздар менен иштейсиздер да. Жеке менин командама азыр именно сатуу менеджерлер керек болуп атат. Өзүбүз окутуп, өзүбүз командабызга алып калабыз. Эгерде мен окуп сата албай калсам, командага да кала беремби деген суроо болуп атат. Ооба, кала бересиздер. Анан жеке менден разбор алуу онлайн 1 саат 3000 турат. Жандуу жолугушуп 2 саат алуу 6000 турат. Бирок именно сатуу менеджер VIP тарифине келгендер сатуу менеджер 1 айлык курсун алып атасыңар, плюс жандуу 2 жолу жолугушасыңар, плюс еще СММ 5000 сомдук погружение в СММ курсту 6 айга доступ алып атасыздар. И плюс мен менен чат, менин командам менен Zoom'дарга катышып, алар полностью сиздер менен болот да. И андан кийинки дагы полностью биздин командага кошуласыздар. Суроолорду мен карабай элемин. Так, азыр кандай суроолор бар мага? Курс бүткөндө эмес, курс башталар замат уже сатып баштайсыздар. Так,
эгерде бул жакта менеджерлер бар болсо, башынан баштап эң жакшы комментарий, активдүүлүктү көрсөтүп аткан айымдардын скриншотторун жөнөтүп койсоңуздар болот мага WhatsAppка, чатка. Так. Ооба, сатуу менеджер бизде 15 январь башталат. Онлайн тариф 7500 сом турат. 1 ай окуйсуздар. Жана сиздерге 3 ай доступ беребиз. Күнүнө жандуу зумдар болот, жана get курста сабактар сиздерге белек болот. И психология сабагы менден сиздерге белек болот. Психология сабагына уже эле ачып доступ кошулуп баштагандар көп. Бизге мага уже эле жазып башташты, менеджер берчи депчи. Бирок биз сабак башталгандан тарта анан иштешип баштайбыз да. Ошон үчүн 15-нен кийин мен сториске чыганбы, рилске чыгып туруп, менде менеджерлер бар, кимге менеджер керек дегенде көп заявка түшөт даже магачы. Бирок мага ал үчүн эмес, өзүмдүн командама алыш үчүн керек да. Өзүңүз үчүн окуйм десеңиз, эгерде сиз сода сатыкта болсоңуз, эгерде өзүңүз менен содаларыңызды, өзүңүздүн кызматтарыңызга содаларыңызды көбөйткүңүз келсе, анда дал это ушул курс сиздер үчүн. Жана биздин командага кошулуп, биздин чөйрөгө кошулуп, биз менен чогуу болуу максатында окуңуз келсе, өзүңүздү өнүктүрүп, бул курс тоже сиздер үчүн. Күнүнө жандуу зумдар менен, энергия менен, силерге даяр мына канча деген адамдар жазып атат, ошолор менен иштешүү мүмкүнчүлүгү. Бул дагы болсо жоопкерчилик. Мага күнүнө канча номерлер калып атат да. Күнүнө канча номер калып атат, ошол номерлерди силерге ишенип берүү мага деле жоопкерчилик да турабы? Бул да менин личный брендим. Ошон үчүн сатуу менеджер кесип 1 айда жаңы кесипке ээ болосуздар. Негизи 2 жума окуп, 2 жума практика, бирок сразу биринчи күндөн баштап окуп баштайсыздар. Себеби дегенде, окуп сразу практика кылып баштайсыздар. Заткан Жусупованын курсу, 1000 сомдук курсу уже 1 февраль башталат. Андан сырткары 17 миңдик курсу, биздин сатуу менеджер курсубуз, менин өзүмдүн бул китептерим жана башка нерсе көп. Сатчу нерсе көп. Үйдө отуруп алып эле телефондон, WhatsApp'тан эле сүйлөшүп эле сатканды үйрөнөсүң. 10 адам менен сүйлөштүңбү, күнүнө 2-3 сатуу жаза, 5000 сомдук курсту саттыңбы, 500 сом сенин бонусуң. Сатып койгон үчүн бонус аласың. Классно, классно. Бизде 5000, 10000, 100.000, 200.000 кирешелерге чыккандар бар, сатуу менеджер болуп иштеп. Сатканга жараша, бирок келип алып эле сразу болуп кетпейсиң да, акырындык менен. Адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнөсүң. Адамдар менен сүйлөшүү бул дагы психология. Билесиздерби? Адамдар менен сүйлөшүү бул дагы психология. Жок деген ответти дагы укканды үйрөнүшүң керек. Эмне үчүн сетевойдогу аялдарды, айымдарды жакшы көрөм? Алар битый да, битый, такшалган. Фу, койчу ушул Арифлейм, койчу ушул Фаберлик дегенди уга берип, уже алар битый да, то есть фу деп койсо да кайра жабышып алат. Вот даже душманың менен сүйлөшкөндү, адекватный коммуникация кылганды үйрөнгөндө, сен чыныгы азамат болосуң. Сатканыңыз балким бирөөлөрдүн курсу, же болбосо менин курсум болсо, бирөө үчүн болсо, зато өнөр өзүңүздө калат өмүр бою. Бизнес ачасызбы, кийин дагы проект ачасызбы, бизнес болуп кетесизби, же болбосо 2-3 айдан кийин менин ачылыгыма келесизби, сиз уже такшалган мыкты айым болуп келе аласыз. Круто, круто. И бул жакта мен сөз айтып атамбы, менин командамда каласыз деп. Албетте сатпай калсаңыз биз сизди кетирип салбайбыз, бирок сатканга аракет кылышыңыз керек. Себеби канча сатсаңыз, ошончо көп акча киреше таба аласыз. Катталгандар барыбызга пайдалуу билим берсин дейт. Сонун дейт. Я очень хочу личный рост по продажам дейт. Берген маалыматыңыз үчүн рахмат дейт. Эртеле баштачы дейт. Эртеле баштачы дейт. 15-нде башталат. 15 бул жакшы цифра. 1 + 5 6. 6 бар жерде ийгилик келет. 6лар жашооңордо бар болсо, алар ооба жалкоорок болсо дагы инвестиция, жакшы нерселер келе берет. Биздин президент 6. Ал каякта эле, азыр каякта. Жакшы көрөт Кудай 6ларды, потому что алар бар нерсесине шүгүр кылып, каниет кылып, разы болгонду билишет. Ошон үчүн эң жакшы датада баштайбыз. Силер антебегиле эрте башта деп мени. Сон дейт. Ооба, ал жакта күнүнө зумдар болот. Бизге сразу практика керек. Көбүңүздөр айтып атасыздар, башка жакта окуган 1000 сомго, анан 500 сомго. Менде жеке бренд бар, сатчу нерсе толтура. Менде повар айым бар, продюсированияда, психолог бар, Заткан Жусупова, билесиздер. Мен өзүмдүн проекттерим бар. И Кудайга шүгүр да, мага бул нерсе керек болгондуктан, мага сатуу менеджерлер өзүмө керек болгондуктан мен бул нерсени алып чыгып атам. Өзүмө кандай жагат, ошондой кылып иштеп таптап алып туруп өзүмө алып каламын. Вот.
Анан мисалы үчүн эмкиси февралдын 15-inde башталса, балким анда уже командага албай калышыбыз мүмкүн да. Анда балким даже 15 миңдик тариф жок болуп калышы мүмкүн. Ал жакта жөн эле мисалы үчүн командага точно албайбыз, бирок трудоустройствого өбөлгө болуп, силерге полный рекомендация берип, жумушка кирүүгө полный трудоустройствого гана кандай десе бир жол бере алабыз деп айтышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн бизде азыр биринчи жолу ушундай командага алып калам деген обещание менен алып аткандыктан, бул мага дагы жоопкерчилик да. Мага дагы жоопкерчилик. Ошон үчүн максималдуу түрдө мен випмин деп эле отура бербестен иштейм, аракет кылам. Иштегим келет деген каалоосу менен айымдар керек. Анан жөн эле эч нерсе кылбай эле мен ойлогом 2 саат эле иштеп коем деп эмес, аракет кылган айым сөзсүз түрдө результат жасайт. Аракет кылыш керек бул жакта. Жөнөкөй эч жерде эмгексиз жөн эле алма быш оозума түш деген жок. Канча иштесең ошончо зарплата ала аласың. Канча иштесең ошончолук. Биз айылда жашасак кандай болот дейт. Вот именно айылда жашаган айымдарды керек мага. Менин сатуу бөлүмүмдүн башчысы нарында айылда жашайт. 4 баласы бар. Бирок анын каалоосу күч, ошондуктан күнү түнү эле иштейт. Зумдарды өткөрөт, сатууларды жазайт. WhatsApp эле керек. Инстаграмга чыкпайсыңар. Инстаграмда сторис жазап же өзүңөр чыгып эч нерсе кылбайсыңар. Мына канча адам номерлерин таштап атат. Мага дирекке толтура күнүнө 100-200 номер ташталып атат. Ошонун бардыгына мен өзүм жетишпейм да, сатуу менеджерлерине берем. Алар жакшы адамча, адамгерчиликтүү болуп, жашнакай сүйлөш керек силер менен. Туурабы? Бул да менин жеке брендим. Мен мага жазган номерлерди ал силерге тапшырып атам аманат кылып. Ошон үчүн сиздер дагы жакшы, адекватный болуп, өзүң жакшы болсоң, любой жерге батасың. Мүнөзүң жакшы болсо, өзүң жакшы адам болсоң, любой чөйрөгө батып кетесиң. Балким ошол нерседен да жакшы көтөрүлөсүң. Балким мен бул коллектив жактырып калып, сени дагы роп кылабызбы, начальник кылабызбы, же башка нерселерге дагы сени түртөбүз да. Анан мүнөзүң начар болсо, если с тобой трудно работать, сен акыры өзүң эле любой жерге батпайсың да. Ошон үчүн аял киши өзү менен окуш керек, өзү менен иштеш керек, аң сезимин өстүрүш керек. Эмне үчүн психология курсту ачып берип атам? Бонус катары. Эң негизгиси мышление. Жертва позициядан чыгып. Ана мен отказ алдым. Ана мен сата албайтам эмес. Отказ бул рост. 10 отказ алгыла деп мен силерге тапшырма берем. 10 жолу отказ аласыңар. Клиенттен отказ алганда ошондо өсөсүңөр. Сетевойдо иштегендерди карасаңар, мисалы үчүн эшикке чыксаң дагы, сага жабышат дагы, сүйлөйт дагы, качсаң дагы сүйлөшө берет, сен менен учураша берет, чакырат еще. Вообще круто же. Мисалы үчүн жанагынтип эгосы күчтүүлөргө караганда сүйлөй берген, коммуникация кыла берген, сүйлөйм деп эле тилим бар эмес, адамча сүйлөгөндү билген адамдар көбүрөөк сатууларды жасай алат, масштабка чыга алат. Ооба, сатканың өнөр, өмүр бою сен менен алып кетчү нерсе, бул практика, опыт и өнөр. Зато ошол өнөр менен дордойго чыгасыңбы, дүкөн ачасыңбы, онлайн магазин ачасыңбы, сен сатканды үйрөнүп аласың. Ал өнөрдү сен мага келип, менин курстарымды сатып, практика кылып туруп, анан өмүр бою өнөрүңдү алып кетип атасың зато. Круто, круто. Даже 1 жылдан кийин командадан кетем, дүкөн ачтым, бир нерсе кылам десең, пожалуйста, эч кимди мисалы үчүн ошейник кармап байлай албайсың. Бирок ошол өнөр өмүр бою сага бизнесиңди ачканы, соода саттыкты жакшыртканы бүт жардам берет. Ооба, өзүңүздөргө иштегениңиздерге жараша сонун жумуштар болот албетте. Бизде азыр курска каттала электер. Эмне сиздерди токтотуп атат, мисалы үчүн, эмне сиздерди токтотуп атат? Балким февралда уже командам алып калбайм. Бизде рассрочка бар, 7500 сомду дагы М+ менен алсаңыздар болот. 7500 сомго силер 3 айга бөлүп төлөп алсаңыздар болот. Сразу окуп иштеп атып туруп 7500-тү сразу төлөп салсаңыздар болот. Энергия так и прет от вас, Кунузайым дейт, да. Все приходят на энергию, акча дейт. Бизде рассрочка бар. М+ менен, кэш-тую менен, рассрочка менен оформление кылгандар бар. Именно VIP тарифти дагы банктар 8 январдан баштап иштейт экен. Ошондуктан биз 8 январды күтүп аткан учурубуз. Январда менде акча жок дейт. Акча жок, бул шылтоо. Мен каалаганда Лалафодон кийимдеримди сатып туруп тапкан акчам. Именно каалоом бар болгондо, мисалы үчүн кээ бирөө мага белек берип калган учурлар болгон. Ар кандай да, мисалы үчүн каалоом болсо, мисалы үчүн туугандарым Россиядан салабы, мисалы үчүн 5000 сом болсо деле мага мындай
подарок, белек катары берген учурлар болот да. Каалоо болсо болот. А каалоо жок болсо болбойт. Мисалы үчүн 5 жыл мурун мен СММ курсту сатып алам дегенде күйөөм любой эркек акча бербейт семейный бюджеттен, тем более курстарга. Любой эркек. Мисалы үчүн менин жолдошум мага 1 сом берген эмес курстарыма. Азыр дагы Дубайга барып окуп келдимби, 6 күнгө 200 миң төлөдүм десем, ал шок болот. Мен ага айтам: "Ой, бул бесплатно эле. Мен жөн эле барып келгениме эле төлөдүм" деп коем. Эле же биринчи жолу психологияны окуганы барганда 20 миң сомдук курс деп койгом да. Кулак менен тынч болсун деп. Чанан мен жүрөгүм калып атат, бул нерсени мен өзүм кылам. Бүт курстарымды өзүм сатып алам. Өзүм окуйм. Ошондо дагы жолдошум акчаңды эмнеге коротуп атасың деп кийлигишкен учурлар болот. Но караңыздарчы, мен психология мисалы үчүн 700 миң коротсом дагы ал өсүүлөр мага плюс болуп атат. Ал 700 миң мага 7 миллион алып келип атат. Болгону кыймыл аракетке түшүш керек да. Анан мен үчүн бул инвестиция. Жашоомду өзгөрткөнгө, жолдошум менен мамилемди жакшыртканга мага именно психология жардам берди. Эгерде мен азыр тупой болсом, силер мага келет белеңер. Эгерде мен силерге берчи эч нерсем жок болсо, результатым эч нерсе жок болсо, Заткан Жусупова мен менен иштешет беле, продюсер, партнер болуп, 50% тапкан акчасын мага берип? Жок, иштешпейт болчу, туурабы? Анын баары эмне? Билим, кыймыл аракет, действие, результат. Эгерде мен силерге берчү нерсем эч нерсе жок болсо, мага насаатчылыкка 150 миң төлөп VIP тарифке келишет беле? Насаатчылык 150 миң турат, 1 февралда башталат. Онлайн тариф 80 миң болот. Курс ачышат, насаатчылык ачышат. Инстаграмда жылдыз болуп чыгышат. Ошончо акча мага төлөшөт беле? Мына уже 16 поток. 4 жылдан бери насаатчылык. Тупой болсом келбейт болчу эч ким, туурабы? Ооба, любой эркек семейный бюджеттен акча бергиси келбейт, бербейт, таарынбагыла ага. Это нормально. Это нормально, ага, лучше таарынбагыла. Лучше мой метод дебейинби, Лалафо. Лалафодон кийимдеримди сатып, элдер өлө алчу, бирок үйгө келип, күйөөм балдарымдын комбинезону, бир айым диреке жазып коюптур мага, сиздин комбинезон сатып алгам 5 жыл мурун деп. Ошо хатта сториске чыгарам. Комбинезондорун сатып, ходунок, стульчиктерин саткам да, 1000 сом, 2000 сом. Кеп курста эмес экен, кеп жашоомду өзгөртөм деген чечимде экен. Чечим чыгарганда мүмкүнчүлүктөр өздөрү келип баштайт экен. Да. Анан ушундай болуп, мисалы үчүн мен башында Сорента алам дегем, Kia Sorento деп. Акчам Сорентога эле жетип аткан. Анан туруп барып авторыныкка барып туруп Lexus'ка отурганда, "Всё, я хочу эту машину, она моя" дедим. И ошо 1,5 айдын ичинде аябай иштедим. Кайра проект алдым, насаатчылык запуск кылдым. То есть максат койдум. Мага ошол нерсе келди. И жетпеген акчаны мен ошону таап туруп жаңы жылга чейин я добью дедим да. Максат койгондо четко келет сага ошол нерсе. Эгерде сиз дагы менде болуп 5 жыл мурун, мисалы үчүн мен SMM айдиси болуп бир баракчаны 1000 сом, 2000 сомго алып барчумун да. Элестетиңиздер, SMM айдиси болуп 1000 сом, 2000 сомго бир жума, 2 жума баракча алып барчумун. Айына 5000 сом балдарым менен үйдө отуруп тапсам разы болом деп келгем онлайнгачы. Муктаждыктан келгем. Именно я люблю таких, да, не вот таких жен богатых мужчин эмес. Я люблю обычных жөнөкөй айымдарды. Я не работаю с блогерами, я с ними работала. Угушпайт алар. Мен жөнөкөй айымдар менен иштешкенди жакшы көрөм. Именно өзүмдөй болуп муктаждыктан келген. Булар жанталашат да. Балдарды уктатып коюп, жанталашып түнү бою иштегендер да. То есть мен өзүм ошондой болгом да. Именно ошолордон сонун результат чыгат, сонун кейстер чыгат. Мисалы үчүн байдын аялдары менде насаатчылык окуганда помощницама үй тапшырманы берип койчу, аткарып коюшат дейт да. Себе только так да, поэтому я люблю, мен обычный жөнөкөй айымдар менен иштешем. Мисалы үчүн Заткан эже деле жөнөкөй айым, аны нолдон алып ушундай ийгиликтерге буюрса жеткирип атабыз командабыз менен. Албетте команда башкарыш да оңой эмес. Мисалы үчүн сатуу бөлүмүнө келгенде деле силер менен жоопкерчилик алып, номерлерди силерге доверять этип, ушинтип номерлер жазышат айымдар. Анан кээ бирөөңөр туура эмес жазып, ката жазып, грубо сүйлөп койсоңор мени жаман көрүп калышы мүмкүн ал адамдарчы. Ошон үчүн силер менин лицомсуңар. Силер мой бренд, моё лицо, моя репутация.
Это тоже очень важно, да. Ошон үчүн мен аябай сабактарды ошол жактан да өтүп, туура мамиле кылып, бирок сатуу менеджер бул эң жакшы кесип болуп атат, высокоприбыльный. Инстаграмга чыкпайсың, сторис жазабайсың. Сен даяр нерсеге даяр номерлер келет, ошолор менен сүйлөшөсүң да. Сага бүт даяр. Мисалы үчүн башка жерлерде бар өзүң номер издей, өзүң тааныштарыңа сат дейт, а бизде даяр номер, даяр команда кошуласың. Февраль келип дагы 8 мартка карата буюрса биз дагы отурабыз. Балким Астанага 1 күнгө, 2 күнгө, 1 күнгө может турга барып келебиз, Пландар сонун, командамды күчтөтүп, командамды чоңойтуп, масштабка чыгайын деп буюрса, именно командамды чоңойтуп атам. Менде команда дайым эле бар болчу. Командамда менде 30дан адам, 30дан ашык адам уже эле иштейт. Мобилограф, таргетолог, анан СММ, анан технический человек, анан YouTube'да алып барган кыз, Академия Кундузташтан алып барган кыз, кейсолог, Изаткан Жусуповдун кейсин алып барган кыз, куратор, анан насаачылыкта 2 куратор, анан короче, толтура сатуу бөлүмүнүн башчысы, сатуу менеджерлери, Изаткан Жусупов, именно продюсированиядагы командам, сатуу менеджерлер, аяктагы кураторлор, бизде өтө чоң команда, баарына зарплата. Баягы деле зарплатага 200 миңдей акча коротуп турмун, бул только бир курс аркылуу. Административный жумуштарга, башкаларга дагы канча зарплата кетип атат. Но шүгүр, Аллахыма 1000 мертебе шүгүр. Сиздер көрдүңүздөргө мен акыркы рилсимди кандай жашоо болчу, кандай жашоого келдик да. Мечтать не вредно. Түз эфирде укмуш акчаларды таап салдык сизге, сиздин энергия менен дейт. Мечтать не вредно. Мечтать бесплатно. Позвольте себе мечтать. Позвольте себе мечтать. Прям цель поставьте, да. Бул, мисалы үчүн мен айтып атам го, мен 5000 сом тапсам эле разы болом деп келгем онлайнга. 5 жыл мурун. Ошол кезде сен эмне блогер болуп атасыңбы, сен эмне өзүнчө эле чыгып атасың деп элдер шылдыңдашканда, Байкуш эп деп Инстаграмдан акча тапкан атыптыр деп. Азыр все хотят быть как я. Ошол убагында күлкүсү келип шылдыңдагандын баары хотят как я зарабатывать, хотят быть как я. Поэтому эч кимди укпаңыздар. Мисалы үчүн, даже мен насаачылыгыма келгендерге бүгүн айтышат экен да, мисалы үчүн, ай, ушунча акча 150 миңге окуп атасыңбы? Ал кыз ким? Ал кыз эмне кыз? Деп мисалы үчүн, они себе не позволяют, еще и мен жанымда жүрүп бул звезда болуп кетет, бул укмуш болуп кетет деп, наоборот басынтат да. Эмне сен эмне психолог болгонтасыңбы? Сен еще даяр эмессиң да, чыкпагының деп. То есть 3 жылдан бери психологияда жүрсөм, мен ошондо эле рилс тартып баштасам, мен азыр давно эле цифровой психолог номер 1 болуп, жакшы уже өзүмдүн жеке бренд түптөп коймокмун. Бирок ошондо мен каалайм деп баштап атканда, кое тур, сен даяр эмессиң, дагы 2-чини оку, 3-чү уровеньди оку деп токтотуп койгондор болгон. Ооба, жоопкерчилик менде, мен өзүмдү угушум керек болчу. Бирок мен 3-3 года я профукала. 3 года профукала, мындайча айтканда. Убакыт. Надо было слушать себя, а не других. Так. Кандай суроолор бар? Саттыкта эфирибиз калды. Азыр бирөөңүздөргө элестетиңиздер, сатуу менеджер курсун аз белекке берем. Бирөөңүздөргө азыр сатуу менеджер курсун белекке берем. Онлайн болушуңуздар керек, обязательно онлайн болушуңуздар керек. Мен көзүм жумуп алып туруп, монтип айлантам, бирөөңүздөргө токтойм, эфирге мага заявка таштаңыздар деп сиз менен сүйлөшөмүн. Так что давайте жакшы ниет кылып коелу. Ага чейин келиңиздер, мен өзүмдүн разборумду жана өзүмдүн китебимди белекке сиздерге берейин. Китебимди бирөөңүздөргө белекке берем, доставка за мой счет белекке берем. Муну өзүңүздөр деле сатып алсаңыздар болот. Региондорго доставка бар, Оштода бар. Так, биринчи өзүмдүн жеке разборумду ойнотоюн, Бизде конкурс болгон бул жакта. Так, кеттик. Ау! Кеттик анда эмесе. Так, азыр мен мына конкурс деген баракчага келдим. Азыр өзүңөрдүн астыңарда көзүмдү жумам. Бул конкурс, бул менин разборум. Комментарийге 239 комментарий бар экен. Азыр силердин астыңарда мен двухчасовой бомбический. Мына буякта комментарийлерди алып келип туруп, токтоп туруп жаныңарга келип көрсөтөм, анан скриншот кылам, анан ошол айымга личкасына жазып, анан стористен отчет берем. И посттун аркасына дагы жазып коем. Давайте кеттик, Мына көзүм жумдум.
1, 2, 3. Так, Дана 23, 23, 24 дейді мына. Дана 23, 23, 24 дейді мына. Дана 23, 23, 24. Толтыр отметка қылып тұр. Аз içine gireli, мен упоминание қылып тұрып, она на меня подписана екен. К сожалению, Данайым мені упоминание в сторис қылбаптыр. Мені стористен отметка қылбаптыр. Ошон үчүн кайрадан кеттик. Так, так. Мен карап койдум, бияқта мынтейин силерге, чтоб по-честному было. Токтодум. Мына. Колумду кармап турам, мына бол. Мына бол, Так, скриншот кылдым. Subsense дейт. Она на меня подписана. О, классно. Ура! Поздравляю вас, дейін. Қасиет екен аты. Давайте позвоним Қасиет. Қабыл алынған чалулар шектелген. Входящие звонки ограничены. Жалко. Қасиет у нас, мы до нее не дозвонились. Инстаграмнан чалып көрөлү. Вы выиграли у меня разбор, дейін. Вы выиграли у меня разбор, дейін. Так, скриншотту мен жөнөтүп коеюн кимдерге. Айдана, мен жөнөтүп койдум. WhatsApp'тан жазып көрөлү, дагы. 0507 28 екен. WhatsApp бар екен, мына чалалы WhatsApp'та. WhatsApp бар екен, WhatsApp'тан чалып атабыз. Құттықтайбыз, сіз Құндыз Таштановадан разбор по цифровой психологии. Ұттыңыз. Саламатсыз бі? Бұл Құндыз Таштанова. Сіз цифровой психология бойынша разбор ұттыңыз менден. Чоң рахмат. Вы рады? Конечно. Қатыштыңыз беле? Қатышқам. Сон. Құттықтай, санда өкөз уақытты белгілеп, 1 саат сізді консультация қылам, жолдошыңыз, балдарыңызды да туралы. И хотите, если Инстаграм барақшаңыздағы талдап қоям, мен цифровой психология бойынша, мақұл бо? Все, хорошо. Все, давайте. Мейліңіз. Все. Так, давайте, да, мен азыр китебимди подарок кылым келет дедим элем, жана 1-айымга дагы белек берип коеюн, жана Дана деген мен упоминание кылбаптыр, бирок 1-ошол айымга туш болгонбуз, Дана деген айымга. Ошол айымга мен китебимди берек берип коеюн. Дана N 23 23 24. Сториске да отметка кылып салып коем. Сизге мен китебим белеке. Бишкекте болсоңуз доставка за мой счет жеткирип беришет. Эгерде региондордо болсоңуз Ылдам экспресс менен сизге жөнөтөбүз. Таласка региондорго китептер дагы салынат айымдар. Китептин баасы болгону 600 сом, өз баасы негизи 800 сом болчу. Анан 600 сом, бирок ушул китепти окуп дагы сиздер өзүңүздөргө көп инсайттарды ала аласыздар. Я хочу книгу дейт. Классно. Келиңиздер, суроолорду бериңиздер. Анан 1 айымга мен сатуу менеджер онлайн тарифке белек ойнотуп, именно бүгүн буйрган, балким сизге буйрган, ошол нерсе сизге сонун буйрат, Келиңиздер. Кандай суроолор бар сиздерге? Сиздерде кандай суроолор бар? Курс боюнча, мага берилчү суроолор боюнча.
ооба 15 январга чейин караңыздарчы, дагы бизде 14 күн бар экен. 15-не чейин 14 күн бар экен, бирок 14 күн ичинде сиздер 7500 сомду дагы бөлүп төлөсөңөр болот. 2000 бронь кылып, 2 бөлүп 3 бөлүп төлөсөңөр болот. 2000 дагы 4000, анан дагы 3,5 кылып бөлүп төлөсөңөр болот. Или 3000, 2000, 2,5 кылып бөлүп төлөсөңүздөр болот. 15-не чейин убакыт бар. Ооба 15-нде толук төлөм аткаргандар менен биз курсту баштайбыз. Ошон үчүн 8 январдан баштап банктарда иштеп баштайт экен. М плюс менен 7500 сомду 3 айга оформление кылсаңар болот, 3 айга рассрочка алсаңыздар болот. Эгерде биринчи айда төлөп уже эле акча таап полный эле жаап койсоңуздар дагы болот. Кэш to you дагы бар бизде. Андан сырткары именно 15 миңдик тарифте VIP тариф менен онлайн тариф эмнеси менен өзгөчөлөнөт. VIP тариф менен онлайн тариф экөө бирдей эле окутулат. Болгону сиздерге VIP тарифинде бул китепти белекке берем. Погружение в СММ курсун белекке берем, баасы 5000дик. Сатуу менеджер курсуна уже алып атасыңар 7500 сомдук. Плюс мен менен жандуу жолугушуу курс ортосунда Бишкектен и курс аягында жандуу жолугушуу сертификаттар дагы берилет. Онлайн тарифте дагы сертификаттар берилет. Онлайн VIP тариф экөө бир эле чатта болот. Болгону VIPтерге мен отдельно Zoom разбор кылам ушундай. Ал жакта ошондой жанагындай ар бирөөнүн электрондук китепчесин жөнөтөм өзү боюнча. Анан Zoom'дан мага суроо берип жолдошунда сураса кыскача дагы үстүртөдөн айтып беремин. Анан балдары боюнча дагы жанагы календарларды берем. Все-таки VIP тарифке отдельный чатта коюп коем. Себеби деген ал жака Zoom ссылка келет, ал жака китептер дагы таркатылат. Андан сырткары VIP тарифтегилерге Бишкектен жолугушууга аякта болот адрес келет экен. Бирок окуу общий чатта болот. Өзүм мен менен дагы зумдар бар. Эртең мененки зумдар мен начальник сатуу бөлүмүнүн башчысы менен болот сабактар. Мен сабактарым өзүм өткөн сабактарым Get курста доступта болот. VIP тарифке жарым жылга, сатууга, SMM-ге, психологияга жарым жыл доступ болот. Онлайн тарифке 3 ай доступ болот. Эгерде сиз региондо башка жакта болсоңуз деле онлайн тариф деле бул жакшы, сонун возможность да. Анан онлайн региондо болгондор дагы VIP тарифти алгандар бар, себеби өздөрүнө разбор хотят они. Өздөрүнө разбор хотят. Райондо, Ошто, башка жакта болсоңуз дагы курстун аягында Бишкекке келген аракет кылыңыз. Мен менен онлайн жолугушуу башка, жандуу жолугушуп жанымда, мен полемде жанымда болуш такыр башкача да. Ошон үчүн жакында келгенде айтышат, мен кичинекей эле кыз турбайсыңбы, арык келсиң да, стористе чоң көрүнөсүң деп беришет. Боюм 1,57 да. Анан маленькая, но удаленькая деп койбоймбу. Арыктоо боюнча спор кабыл алам дейт. Разбордун баасы канча болот дейт? 6000 разбордун баасы. Онлайн 1 саат 3000. Мисалы үчүн ким 1 февралда насаачылыкка кааласа, сначала можете прийти даже 1 сааттык онлайн 1 сааттык 3000 сомдук консультацияга. Бул эми уже скидка менен ба да. Жандуу 2 саат жолугушуу, разбор цифровой психология менен алуу бул 6000 сом турат. Пока цены такие. Мисалы үчүн башкаларда болуп $100, $200 эмес, мындай эле баалар дебеймби? Эфирден разбор кылып берейинби? Давайте биринчи мен сиздерге суроолорго жооп берейин курс тууралуу, андан кийин бирөөңүздөргө белек берейин курс, андан кийин кичине разбор кылып берейин. Макулбу? Вау, эфир сакталабы? Кайра дагы көрүп чыккым келет дейт. Конечно, сакталат. Мага 20 адам эфирге запрос таштаптыр. Ой, 20 адам запрос таштаптыр. Так, келиңиздер. Азыр сиздерге бирөөңүздөргө мен курс белек кылам. Азыр көзүмдү жумам. Көзүмдү жумам дагы, анан комментарийлерди монтип келип туруп, монтип көзүмдү жумам мына. Көзүмдү жумам дагы. Анан келип туруп бирөөңөргө токтоп туруп скриншот кылам, анан атын айтам. Анан ошол айым мага түз эфирге чыгат или сразу номерин жазат. Хорошо, мен сиздерге чаламын. Макулбу? Анда эмесе кеттик. Давайте 1, 2, 3. Пусть 2025 жыл эң ийгиликтүү жылдардан болсун. Биздин кыялдарыбыз ишке ашкан жылдардан болсун. Биздин максаттарыбыз жөн эле дептерге жазылып калбай, ишке ашып, жаратканымдын колдоосу менен, себепчилердин колдоосу менен, өзүбүздүн аракетибиз менен албетте да.
ишибиз дайыма жүрүп турсун, тынччылык болсун, бизде дайыма элибизде тынччылык болгондо гана биз иштеп турабыз. Тынччылык болгондо бизде сатуулар болот. Тынччылык болгондо биз тынч жүрөгүбүз менен иштей алабыз. Тынчтык болгондо бизде Кыргызстаныбыз өркүндөп өсүп турганда бизде ушундай курстар дагы сатылат, эфирлер дагы болот, баардык нерсе болот. Ошон үчүн албетте Аллахымдын жаратканымдын колдоосу менен, өзүбүздүн аракетибиз менен ушул курс себепчи катары бирөөңүздөргө насип этсин. Анда эмесе 10, 9, 8, 7, 6, 5. Пусть ушул курс чындап жүрөгүм менен каалап аткан айымга туш болсун белек катары. 5, 4, 3, 2, 2, 2 жарым, 1, 1. Стоп! Наргизка. Наргизка тур. Наргизка тур. Наргизка тур. Куттуктайм. Прикрепить комментарий. Наргизка тур. Номериңизди жазып коюңуз. Наргизка тур. Мен сизди куттуктаймын. Наргизка турцабы же эмне? Наргизка тур алып барасызбы? Наргизка тур. Куттуктайм. Ким утпай калса, не расстраивайтесь. Эртең бүрсү күнү бир жума бою курс белекке берем. Ошондуктан чын жүрөгүң менен кубанып, башканын ийгилигине сүйүнүп койсоң, ал нерсе сага да жугуштуу болот. Бул нерсе проверено мной. После Кесарева мен бар депрессияга салышканда менчи өзүң төрө албай турбайсыңбы, сени койдой сойгон турбайбы деп анан өздөрү төрөгөн айымдар менен өлө суктанчумун да. Анан после Кесарева естественный роды менен өзүм төрөгөндө ошондой айымдар менен суктанып, кыйын кыз экен, вау, молодец деп чын жүрөгүм менен суктанып, мындай бирөөнүн ийгилигине мынтип радоваться эткенди, сүйүнгөндү билсең, ошол нерсе сага да кадимкидей энергетически жугат экен да. Ошон үчүн келиңиздер Наргиза айымга. Аябай прям. Наргиза, вы где? Наргиза айым. Наргиза айым, отправьте мне запрос, пожалуйста. Запрос жөнөтүңүз Наргиза айым эфирге, түз эфирге. Наргиза айым барсызбы? Или нам что, переиграть? Наргиза кут болсун дейт. Наргиза айым, сизди күтөбүз. Барсызбы? Аха. Эмнени жасагылачы да түшүнбөдүм. Наргиза айым. Наргиза айымды күтөбүз эфирден. Ага чейин сиздердин суроолоруңуздарга жооп бере алам. Келиңиздер. Куттуктайбыз дейт. Наргиза айым болсо бизде эмоцияга берилип кеттиби, жок болуп кетти. Так. Чын жүрөгүбүздөн Наргиза айымды чындап куттуктайбыз, элестеткиле. Бул да болсо биздин энергия, күндө сабактарды өтүү, убактыбызды берүү. Наргизка.тур. Так, Наргиза айым. Так, оформление страниц дейт. Таплинк дейт. Таплинкине кирип көрөлү. Эгерде мен сатуу менеджер курсума келип калсаңыз, SMM, мобилограф, дагы башка суроолоруңуздар бар болсо, ийгиликтериңиз бар болсо, биз сизди проявляйтесь деп айткым келет. Мунчук калбай, айтып, кошулуп, мен ушундай өнөрлөрүм бар деп. Куттуктайм. Ого, Наргиза айым номерин жазды. Наргиза айымды куттуктайбыз. Классно. Хорошо, Наргиза айымды сатуу менеджер курсуна жолдомо алышы менен куттуктайм. Сонун. Давайте келиңиздер, эми мобилограф курс канча дейт. Мобилограф курс жок бизде. Бизде сатуу менеджер курсу бар. Разбор дейт. Келиңиздер, анда кыскача 10 мүнөт дагы сиздер менен болоюн.
Кундуз айым сизге да Алла ыраазы болсун дейт. Рахмат, рахмат. Бизде мобилограф курсу жок. Бизде погружение в СММдин ичинде мобилография модуль бар. Өзүнүн монтаж жасап, Инстаграмда блог алып баруу боюнча сатуу менеджер курсунун VIP тарифине ошол курсту белекке беребиз. Отдельно сатылбайт. Погружение в СММ курсун мен жаап салгам. Куттуктайбыз. Наргиза айымды куттуктайбыз. Азаматсыз, Наргиза айым, азаматсыз. Куттуктайбыз. Наргиза, умничка, мы вас поздравляем. Пожалуйста, разбор дейт. Так, давайте, ыйлagым келип атат, мага да буйрсун дейт. Ыйлабаңыз, сүйүнүңүз. Сүйүнсөңүз сизге да жугат. Так, Гуля Бишекеева 1307-1971 дейт. Так, давайте мындай кылалы. Бир айымга суроолоруна жооп берейин. 2102 Бермет Шананова 27. Мен мынте бирөөнү окугучу эле толтура туулган күндөр жаап атат да. 27.02.1979. 27си воин экенсиз. Жазып алышым керек экен да, быстро. Так. 25.01.92. 25.01.1992. 25.01.1992. Это 7. Эң түшүнүктүү экен, из семерок да. Иштегенге сразу действие аракет кылышыңыз керек. Признание да, блогер болгонго блогер боло аласыз. Сизге көбүнчө именно признание жагат, критика жакпайт. Признанияны сиз именно Инстаграмда блог алып барып да баштасаңыз болот. Семеркалар звезда болгусу келет, звезда боло беришет. Бирок түшүнүктүү айым экенсиз, 100% түшүнүктүү экенсиз, еще коммуникация бар экен, адекватная экенсиз да, это очень реально круто. Жөн эле туулган күн жазып койбой, пожалуйста, там 15.03.1988 анан запрос. Күйөөм менен жакшы боло албайт, эле акча келбей атат. Ушундай прям запрос жазсаңар, мага да түшүнүктүү болот да. Анан тупо туулган күн жазганда даже 3 саат, 5 саат аздык кылат. Бирөөнү кечке айтып беришиң керек. Анан мага жөн эле үстүртөн айтып койчу дегенде болбойт да, мындай. Кечке сүйлөйүп айтасың, 2 саат аздык кылат даже разбордочу. Жеке разбордо. Ошон үчүн мисалы үчүн жанагы 2 саат жандуу жолугушууга барганда мен биринчи сиздерди угам да, кечке угам, андан кийин WhatsApp'тан да суроолорду бер деп айтам. Бирок ошондо дагы ал аздык кылат. 6000 деген бул чисто менин убактымдын акчасы да. Потому что запусктар боюнча продюсированияда консультацияларым намного дороже стоит. Психологияда бул элиме кызмат, служение деп атам да. И онлайн 1 саат 2000-3000 сом. Бул чисто убактымдын акчасы да, мындайча айтканда. Москва разбор кылып берчи дейт. Мусаева айжан дейт. Мерим Момокеева эжеке, мен сизге канча жолу разбор кылдым? Финансы дейт. 28.03.1979. 28.03.1970 канча эле? 79. Финансы дейт. Мага окшогон бир экенсиз, 28, мен да 28 төрөлгөм. Биз руководительбиз да, башка бирөөлөргө баш ийгибиз келбейт. Ой, давайте мындай кылайын. 1ден 9га чейин эле айтып берейин. Эгерде сиздин туулган күнүңүз 1-и, 10-у, 11, 1-и, 10-у, 28-и, 19-у болсо, анда сиз мага окшогон бирсиз да. Бирлер руководительдер. Бирлердин ичинен 28 төрөлгөндөр эң актив, эң түшүнүктүү болушат да. Себеби дегенде туулган күнүндө 2 деген цифра бар болсо, бул түшүнүктүүлүктү билдирет. Бирок бизде эго күчтүү, напсибиз күчтүү да. Эгерде сиздин жолдошуңуз 1-и, 10-у, 19-у, 28-и төрөлгөн болсо, ал царь, ал айткандай болуш керек. Ал үйгө кирип келдиби, сиз мынтешиңиз керек. Ооба, ты мой король, сен айткандай болот деп турушуңар керек. Потому что ал ошону жакшы көрөт. Потому что ал нерсени ал аябай жакшы көрөт. Сиздин жолдошуңуз анда лидер. Эгерде мен 28 төрөлүп туруп еще эркек болсом, анда мен аялымды үйдө отур иштебе, мени кара, мен бутумду жуу, мен сага акчаны берем деп айтмакмын. Элестеткиле. Бул биздин данность такая. Биздин каалообуз, биздин жашоодогу каалообуз ушундай да. Поэтому если эгерде сиздин жолдошуңуз 1-и, 10-у, 19-у, 28-и төрөсө, анда именно ошол нерсе аларда жакшы иштейт да. Алар лидерлер. Бардыгы ал айткандай болуш керек да. Напсилери аябай күчтүү иштейт. Эгерде сиз айым болсоңуз, 1-и, 10-у, 11-и, 19-у, 28-и төрөлгөн анда, это больше такой мужской дух деп коет. Еще жоопкерчиликтен качпаган, жоопкерчиликтин баарын өзүнө алган айымдар оңой менен баш ийишпейт. Өздөрүнүн угуш
өздөрүнүн акылдууларды, күчтүүлөрдү гана уга алышат, күчтүү эркекти каалашат. И плюс өздөрүнө иштеш керек. Карасаңар, мен өзүм иштейм. Мисалы үчүн мен продюсерди бирөөнү алып аны уга албайм, мен өзүм продюсермин. Бирөөнү алып аны угуш үчүн ал менден күчтүү болуш керек. Ал мен каалаган результатка жеткен адам болуш керек. Анча мынча эмелерди мисалы үчүн баш бере албайм да. Ошон үчүн мен сразу барып тандайм, либо бир мырзаны тандайм, эркекти, күчтүүнү, же болбосо менден күчүү болсо дагы мен каалаган результаттарды жеткен кызды тандайм да, наставник катары. Ошонун барып окуусун окуйм да. Ошон үчүн оңой менен мисалы үчүн жолугушууларга барганда дагы анча мынча мындай өзүм аны менен прям жакшы сүйлөшө алгыдай, кандай десем мындай, биз үчүн статус, авторитет аябай маанилүү экен да. Анан бирлер жоопкерчиликти алгандан качпайт да. Анан экиси 20сы 29-у 11-и төрөлгөндөр, экилер алар өзгөчө эң түшүнүктүүлөр, манипуляторлор. Алар үчүн мамиле аябай маанилүү. Мисалы үчүн сегиздерге бизге кээ бир адамдарга аял күйөөсү болсо, мисалы үчүн аялым мага айтып атат да, күйөөм акча бербей атат, акча таап келбейт, диванда жатат дейт. Күйөөсү болсо эки да, ал айтып атат, мен сага и так жакшы мамиле кылып атам го деп. Бул түшүнбөй атат, сен эмне үчүн акча таап келбейсиң деп атат да. Бул сегиз да, акча. Буга только акча результат. Күйөөсү болсо аялын жакшы мамиле кылат экен, балдарын каралашат экен, эч нерсе деп урушпайт экен, жакшы мамиле кылып атам, мен уже эле үй бүлөгө салым кошуп атам деп ойлойт күйөөсүчү, потому что эки деп кой. Экилерге мамиле кылып атам, жакшы мамиле кылып атам, аялымды түшүнүп атам, колдоп атам, бул дагы мен результат берип атам деген да. Бул болсо түшүнбөйт. Сен акча таап келсең результат деп алат да. Ошон үчүн биз да аны кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. Менин жолдошум 8, ал үчүн результат маанилүү. Эч нерсе дебейт, балдар менен да жардамдашып берип коюшу мүмкүн, себеби дегенде мен результат көрсөтүп атам. Эркектер качан колдойт? Результат көрсөткөндө, өзгөчө 8-дер, 26-сы, 8-и, 17-си төрөлгөндөр. Буларга только акча результат. Только акча результат. Ошон үчүн энергия так настолько мощная, да, что уже зарядка закончилась. Анан мырзалар, мен 1, мен жолдошум 8-ти притянула. Не просто так же. Эң күчтүү цифралар бул 1-лер жана 8-тер. Бирок эң күчтүү 8. Себеби дегенде алар кара жумуштан коркпойт, качпайт, иштейт. Мисалы үчүн мен эч нерсе иштебей үйдө жатып алсам дагы подряд төрөп, жолдошум эшикке чыгып помидор катса дагы акча таап келет да. То есть биз кем жашабайбыз да, ачка калбайм. Мен өзүм ошону Кудайдан сурап алыптырмын. Кудайдан сураганда да, максат койгондо дагы туура коюңуздар. Себеби дегенде суранган нерсе Кудайым берет, жазылган нерсе келет да. Анан сураганда да мен жолдошум иштерман болсо экен, жөнөкөй болсо дагы, айылдан болсо дагы иштерман болсо экен деп ушинтип айтчумун да. Анан мисалы үчүн мага свобода важнее, чем деньги да. Менде варианттар болгон. Мисалы үчүн укмуш свадьба менен, укмуш особнякта жашап, там кайын журт менен чогуу жашоо деген варианттар болгон. Бирок мен өз үйүмдө хозяйка болуп, өтүгүмдү төргөй илип, каалагандай жашап, каалагандай кийинип баскым келчү. То есть мен эркиндикти каалагам да. Ошон үчүн турмушка чыкканда дагы бизде свадьба болгон эмес, кыз узатуу гана болгон. И именно жолдошум папасы жок болгондуктан дагы жөнөкөй эле көбүрөөк ойлошу мүмкүн, жолдошу бай же ата энеси бай деп. Мисалы үчүн жолдошум айтышат экен, сен аялың бай депчи, байдын кызын алгансың. Жок, биз нолдон баштаганбыз. Лалафодон чыккам. Мен жолдошума турмушка чыкканда анын машинасы да жок болчу, үй куруп аткан болчу, ооба, новостройка, тамчы беле. Те Кызыл аскерде тамга беле, тыдан башталган новостройка бар болчу. Авторынык жакта. Анан бирок ошол жактан биз ошол үйдү сатып, 2 комнат, 3 комнат деп ушул жака көчүп келдик да. Эгерде мен жолдошумду гана карап отурсам, балким жана силер көргөн рилсдагы үйдө кала бермекпиз. Да, элестетиңиздер. Я 8, но я ленивая. 8 именно какая? 26-я? 26-е более ленивые. 2 анан 6 бар да, 2 сомнения боло бересиң, 6 комфортто жакшы көрөсүң да. Комфорт, жаныңды багасың, ты просто хочешь деньги. Плюс еще матрицаңда 8 жок болсо, жалкоо болушуң мүмкүн. Мой муж 26-го, но түшүнүктүү да. 2 бар үчүн. Менде да 28-и, аныкы 26-сы. Экөөбүздө көргөр түшүнүү бар.
Кээ бирөө таң калат, кантип Дубайда жүрөсүң, Турцияда жүрөсүң, көөң кой бердиби, көөң балдарды карай береби, ал эмне аларды карап коебу, ал эмне тамак жасап коебу деп шок болгондор бар да, потому что кээ бирөө тиги даже тиги прокладка алыш үчүн күйөөсүнөн сурашат экен го. Алло, разрешение, да. А бизде андай жок, доверительное отношение полностью. Экөө тең бир болсочу дейт, түшүнбөдүм. Мындай да, мен күйөөм мага подходит, мен ага подходим деген суроолорду бербеңиздер. Кудай силерди жөн кошкон жок. Мисалы үчүн мен деле жолдошум экөөбүз цифровой психология боюнча не подходим друг другу. Эки руководительдин башы бир казанда кайнабайт деген бар да. Анан эгерде мен психологияга келбесем, наверное, эмне болоорун билбейм. Мен эшикте продюсерминби, депутатмынбы, үйгө келдимби, эмне кылам? Үйгө келдимби, жашынакай костюм пиджактарды чечем дагы, халатты кийем дагы, үй бүлөмө кызмат кылам. Тамак жасайм, үй жыйнайм. Үйдө я повар, кухарка, балдарымдын репетитору и так далее, да. То есть үй бүлөдө аял киши өзүнүн ордун билиш керек да. Эшикте 1000 акча таап, миллиондоп депутат болсо дагы үйүнө келдиби, иерархия боюнча эркек үйдө турат. Сыйлаш керек. По-любому. Финансы, миссия дейт. 3кө келдим. Мен үстүртөдөн эле мондай полный айтып кетейин, потому что чынында сиздер көпкенсиздер, мен мынтип окугучу эле уже 10 сообщение үйдө өтүп кетип атат да, үйдө көтөрүлүп кетип атат. Үчтөр кандай? Бирлер 3тү гана угат да, карасаңар Заткан Жусупова 3, мен сатуу бөлүмүнүн начальниги 3. Анда сырткары мага продюсерликке келип аткан тиги повар айым дагы 3. 1 менен 3 лучшие друзья деп коет экен. Үчтөр умный да. Я все знаю дей беришет. Я все знаю, я и так умная, я крутая, я умная деп турат. Тупой болсо сени ал вообще мындай, тупой болсо сени мынтип коет да, укпайт сени. Ошон үчүн үчтөр билим менен жарышат. Билимдер менен жарышат. Мисалы үчүн үчтөр мага келип окуйм дегенде, значит менин билимим күчтүү болуп калыптыр дейм да. Потому что анча мынча туполордон угушпайт булар, окушпайт дагы. Үчтөр руководительдер. Үчтөр көбүнчө жанагындай схемаларды выгода, только выгода менен жүрүшөт. Аларга выгода болсо иштешет. Көчүктү көтөрүп иштеп башташат. Выгода, польза берсеңер, выгода, выгодный условияларды берсеңер, алар иштешет. Мен 3 дейт. Я все знаю, вы все тупые, я самая умная дебесизби? 3, о, 3, миссия 3, охо, миссия 3кө. Бирок үчтөрдүн жаман жери мээсинде анализдеп эле жүрө беришет да, кылып атам депчи. Алар мээсинде эле кыла беришет. Мээсинде эле кыла беришет, анализдей беришет, мээси токтобойт. Уктап турганда деле уже чарчап калат, бирок мээси токтобойт. Анализ. Элестеткиле, мен 3түн мээси кандай иштейт экенин тиги Дубайда жүргөндө көргөндө шок болгом да, мынтет да. Так, мен азыр үйгө барып, жолдошум менен урушкан мне невыгодно, потому что үйгө настроением жок, күйөөм менен барып урушсам, мен энергиямды коротом. Энергиям кеттиби, 100 000 мага келбейт уже, мага клиенттер келбейт, мен настроением өлөт, мне невыгодно с ней ругаться деп туруп анан урушпай кетип калат. Мне невыгодно терять энергию дейт. Анан 3түн жанында отурдум да, миссия 3түн жанында. Дубайда окуп атам. Мен болсо балдарым сүрөтүн көрүп алып, сагынып атам десем, ал мынтет да, мага 4 балам бар дейт, мен сүрөттөрүн карабайм дейт. Мне невыгодно терять энергию азыр. Мен фокусту окууга коюшум керек. Мен азыр Дубайга келдимби, мен окуп кетишим керек, эс алып кетишим керек. Андан кийин үйгө барып, балдарым менен карайм дейт. Представляете? Насколько мээси иштеп атканын көрдүңөр? Мен болсо эмоцияга берилип, балдарым сагынып атам деп, Дубайга барып, балдарым сагынып атам деп отурам. Бирлер баласак болот. Балам деп беришет. Үчтөр дагы аябай заботливый да. Үчтөр сүйүүсүн забота деп ойлойт. Эгерде жолдошуңуз 3 болсо, эң камкор эркектер үчтөр. Анан мне невыгодно страдать деп атпайбы, мне невыгодно терять эмоцию. Элестеткиле, мен болсо депчи оозуму ачып отурам да. То есть 3түн жанында анализ кылганды үйрөнөсүң да. Үчтөр көрдүңөрбү, мне невыгодно страдать, мне это невыгодно энергию терять дешет да. Так что все нормально будет. Ооба, баласакмын дейт. 4төр кандай? Эң отдающая цифра 4төр, 4-ү, 22-си, 13-ү, 31-и төрөлгөндөр. 22-силер башкалар эки болгондуктан бат эле негативке өздөрүнө алсыз болуп эле
депрессияга баткалы калдыга беришет да. Бул 31 13-үйлөр более 13-үйлөр 1-3 болгондуктан анализ и стратегия менен кетет. Более успешныйлар. Төрттөр эң успешный цифр, эң отдающий добрый, бирок вечно недовольныйлар да. Турганда эле недовольный турушат. Жумурткадан кыр издегендер төрттөр. Төрттөрдөн анча мынча корком, потому что не то что корком, и баары нааразы болот дейм да. Буга канча жакшылык кылып, вечно нааразы болот. Бирок акыркы туршин чечип бергенге даярбай куштар. Бергиси эле келип турат. Бергиси эле келип турат. Ошон үчүн эң добрая отдающая цифра, но вечно мынтип недовольный болуп, турушу дагы недовольный мынтип алышып. Эмне үчүн недовольный? Максаттарды көп коюп алып жете алышпайт. Мисалы үчүн биз максаттар жазганда кээ бирөө миллион хочу ха-ха-ха деп жазып атат го, а миллионго жете албайт, потому что өзүнүн доходу 0. Максатына жете албай выгорание болот. Миллион качан табам деп. То есть азыр доходуң 20 миңби, 2 эсе 3 эсе жаз. 60 миң, 80 миң. 80 миңге чыккандан кийин 150 миң. 150 миңден чыккандан кийин 200 миң, 250 миң. То есть 100 миң таап атасыңбы, 200 миң, 300 миң таап аласың. 300 миң таап атасыңбы, 500, 600гө чыга аласың. 600 таап атасыңбы, 800 миллионго чыга аласың. Акырындык менен. Дальше 4кө келдикпи? 5. Бештер. Бирлерге еще 5тер жакын болот. Себеби дегенде, мен мисалы үчүн деп көзүм ачып карасам эле жанымда көбүнчө жумушка 2лерди алгым көп алам, потому что алар послушный да. Послушный. Бирлердин жанында 2лер служение кылган келген. Бирден кийин 2 турат да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 эле бар бизде. 9 цифра бар. Бирден мына мен 1000 го. 2 дайыма жумушка алганда бул айтканды кылат. Потому что бир эмнени каалайт? Мен айттымбы, кыла деп турат. Бир мээсин ачып 3 угат. Эмне үчүн? 3төр умный сүйлөйт да, сүйлөсө тим эле окмуш сүйлөйт, баарын кылат, акылдуу сүйлөйт. Сүйлөсө тим эле окмуш тилинен сөз айланат. Анан, бул чын эле умный экен деп бирлер 3төрдү угат. А 3төр бирлерди угушат, потому что бири-бирин эмне үчүн узаткан эже менен экөөбүз иштешип келатабыз. Мен 1, ал 3. Миссиясы 6 комфорт. Мисалы үчүн мен жиним келип бакырганда дагы унчукпай, ооба кунду сеники турат, акырын чыгып кетет. Потому что миссия 6 комфорт. Комфортный мамилени бузгусу келбейт, урушкусу келбейт. Эч ким менен урушкусу келбейт. Это круто, потому что мамилени дайыма сакташыбыз керек. Түшүндүңөр, э? 5тер. 5тер бул бизнесмендер 5, 23, 14 төрөлгөндөр. Эми ар бири өзгөчө да 14, 1, 4 болуп атат. Экинчи цифра 4 болгондуктан недовольство дагы бар. Бу 23-лөр башкалар, 2 бар, аларда 3 бар, анализ бар, отношение, мамилени сактап калышат. 5тер башкача, мисалы үчүн самый обидчивый, но масштаб. 5тер көп сүйлөйт, өлө көп сүйлөйт. Мисалы үчүн консультацияма, разборма 5тер жазылганда мен кой, жакшы кийинип барайын дейм. Жакшы кийинип барайын деп бияктан жиптерим чыгып калганыбы карайм. Потому что 5тер сенин кийимиңди карашат. 5тер имидж, стилисттер, кебетеңди карап анан мамиле жасайт сага. Для них все эстетика классно. Анан көп сүйлөшөт, коммуникация. Вот сатуу бөлүмүнө еще 5терди алганда тынбай клиент менен сүйлөй беришет. Тынбай сүйлөй беришет да. Мен мисалы үчүн эфирлерди алып барып көп сүйлөгөнүм менен мага акча төлөгөндө гана сүйлөйм дебеймби? Мен көп сүйлөбөйм жашоодо, вообще сүйлөбөйм, интровертмин, элестеткиле. Көп да катыша бербейм адам менен, интровертмин. Бирок кандай десем, көп ойлошот экен мени аябай көп сүйлөйт. Жок. Мен адам жакса сүйлөйм, жакпаса сүйлөбөй коем да. Вот 5тер мисалы үчүн урушуп кетсе деле унутуп калып кийин сүйлөй беришет. Жаза беришет, реакция жөнөтө беришет. Сонунда бул жакшы качество, потому что алар коммуникация, көп сүйлөшөт. Адамдан сүйлөшкөндөн рахат алышат. Алар кийингенди жакшы көрүшөт, имиджди карашат. Вот сфера 5, миссия 5тер дагы ошондой да. Андан сырткары 6. Негизи 5тер жакшы бизнес ача алышат, жакшы сата алышат. Потому что биз кантип сатабыз? Биз сүйлөшүп сатабыз. Биз клиенттер менен сүйлөшүп сатабыз да. Андан кийинкиси 6лар. 6сы 15, 24 төрөлгөндөр. Менин папам дагы, атам дагы 24, биздин президент дагы 24. 6 бар жерде мен мисалы үчүн 6ларды мынтип айтам да, блин, булар жалкоолор да окуучулар дейм да эми. Бирок 6ны жумушка алганда 6 бар жерде инвестиция келе берет. Жалкоо болсо делечи. 6 бар жерде ийгилик келе берет. Бирок 6лар өтө мындай өч алып коюшат да, мстительный болушат. Абайлагыла 6лардан. Өзү эмес, через чужие руки сага отомстить коет да. Они очень мстительные. 6ларды кучактагыла көбүнчө. Эгерде балдарыңар 6 болсо, манипулятор болушат. Балдарыңар 6 болсо, Кудайымдан берген белек деп кабыл алгыла. Ошол жашооңо, ошол бала үйүңөргө келер замат силерге дагы көп береке, инвестициялар келет. 6 бар жерде 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 6 бар жер
алты, мисалы үчүн алты эч нерсе кылбаса дагы жаныңарга алып жүрсөңөр ийгилик келе берет. Так что алтыларды кучактагыла. Муж 6 дейт. Эжем 5 бирок көп сүйлөбөйт дейт. 5 болсо матрицада 5 барбы көрсөңүз болот. 33 жашынан өйдө болсо, мисалы үчүн, анын действиялары дагы болот да. Мисалы үчүн мен башым 1 болгону менен менин миссиям 9. То есть мен уже 33 жаштан өттүм. Кыймыл аракетим 9. Эч ким жардам сурабаса да жардам бергим келе берет. Щедрая слишком, да, анализ жок. Щедрость это плохо считается, да. Ошон үчүн анализ болуш керек. Акырында эч нерсеси жок калбай, у разбитого корыта. Ошон үчүн 3 менен алек болгула. Менде 3 жокпу, жанымда 3төр көп. Бул насаачылыкта бүт 4төр келиптир да. Мен өзүмө суроо берип атам, эмнеге мага 4төр келди? Эмне болуп атат? 4 эмне? Максаттарымдын үстүнөн иштейинби? 4 деген максат да, цель. Максаттарым үстүнөн иштейин, же эмне мен бербей атамбы? 4 жок менде. Знания, максаттарым үстүнөн иштей, максат, цели меняй. Же эмне ата тек менен иштей деп атабы? Айылга барып Куран окутайынбы? Туугандарым менен барып катышып келейинби деп да ойлойм. Себеби 4 деген бул родовые знания и тек менен катышуу деп да билинет да. 4 максат деп билет. 4 жок адам келип мага 4 жоктор кол көтөргүлөчү. Көбүнчө 4 жокторсуңар да. Билим жок, мен ким боло алам? Эмне кылалы деп менден стратегия сурайсыңар. Мен ким боло алам депчи. Ошон үчүн меники 1 дейт. 4. Жолдошуңар 6 болсо, анда именно төшөк маселеси менен дагы жакшы ага полностью жакшы бериңиздер. Жолдошуңар менен именно ошол нерсе аларга маанилүү. Өзгөчө бул 7лерге дагы 7си, 25и бизде менталитет менен ооба запрещенный тема, бирок эң актуальный тема жана эң маанилүү тема. Ошол үчүн Чубак ажы айткандай брактар разводятся. Ошон үчүн бизде көп нерсе ишке ашпай жатканы дагы ошол да. Анан 7си, 25и, 16сы төрөлгөн айымдар жана именно күйөөңүз болсо, именно төшөк маселесинде аябай жакшы болушуңуздар керек. 6ларга, 7лерге аларга ошол нерсе маанилүү. Негизи эле любой эркекке ошол аркылуу дагы жакшы силер полный негизи эле эркекти сыйлаш керек. Иерархия боюнча үйдө турат эркектин. Анан эркек менен ажылдашып, айтышып, сүйлөшүп ушинткен аял өзүн эркекке элестеткиле, эркекке сөз айтып атса, сен анан ажылдашып атасың эркектей. У тебя тоже яйца стальные, и у него яйца. Все, женщина с яйцами. Кетти, все, у мужика нету желания с тобой уже как женщине, да, поэтому бизде аял киши эң негизгиси ооба аял акча табыш керек, но женские деньги в наслаждении, в кайфе, өзүнүн свои женские денежки должны быть. Поэтому бул дагы өтө маанилүү да. 7деги мырзалар либо глупые, либо гениальные. 7 аялдар либо глупые, либо гениальные. Когда они гениальные? Когда они в дисциплине тела. Өзү дисциплинада алып жүрсө өзүн, гениальность. 7лер өлө быстрый. Бат жазашат да. Келген сразу жазашат. Дароо жазашат. 7лер өздөрүн жылдыз сезишет. Аларды критиканы жаман көрүшөт. Очень такие сексуальные, классные женщины. Именно ошол нерселерди алар дагы уже эле данность такая, да, анан өзүнүн жылдыз болгусу келет, инстаграмдан болобу, ырчы болобу, элдер ага кол чаап, сахнадан кол чаап, мактап турганды каалашат, конок чакырышат, элдер мени мактасын, элдер мага монтсин, бул кыйын, элдерден көп мактоо алыш үчүн көп признанияны каалашат да, 7лерчи. Ошол нерсе это плохо, с одной стороны. Эл мактасын, эл мага кылсын деп атып, эгосын өстүрөт, өмүр бою признание алыш үчүн жашап өтөт. Кредит болсо да той берем, кредит болсо да эт алып коноктозом, лишь бы жакындарым келип куттап, молодец, сен азаматсың, асель, сонун столуң укмуш. Ошол сөздөрдү, мактоолорду угуш үчүн өзүн кризиске батырып коюшу мүмкүн да. Они не материальные, такие как 4. Акчаны кармай алышпайт. 7 тоже такая, да, то есть нематериальный акчаны чачат да кадимкидей. Ошон үчүн анализге келгенде үйрөнүшүбүз керек. 8тер, 8 эң күчтүү цифра 8. Мен миссиям 9 болгондуктан сферам 8 да. Көрдүңүздөрбү? Выгорание болбош үчүн мен өзүм барып туруп сыйладым. Результат жасадым. Машина өзүмө береке бердим. Баары бир мен үчүн результат болуп атат, көрдүңөрбү? Муга чейин мисалы үчүн ист алдым, Camry алдымбы. Мисалы үчүн мен азыр сатуу бөлүмүндө иштеп аткандарга, мага командага келип аткандарга дагы айтат элем. Мына 100 000, 200 000 алып атасыңар, топтогула. Матис беле
Kia Morning болобу, Matiz алгыла. Биринчи Matizди үйрөнгүлө, андан кийин Ist аласың. Ist алып, андан кийин Camry аласың, андан кийин Lexus аласың. Зина эже, сиз эмне кылып жүрөсүз мына? Алыңыз, Kia Morning алыңыз, Ist алыңыз. 70 миң, 100 миңден алып атасыз сатуу менеджер болуп. Давайте кейс болуңуз мага деп эле. Сатуу менеджерликте иштегендер, давайте машина алгыла, или iPhone алгыла, путешествие кылгыла, баргыла, жазагыла, өзүңөрдү сыйлагыла, жөн эле иштеп эле жүрө бербей акчаңарды топтогула. Кызым 26 дейт, менин жолдошум да 26, түшүнүктүү, 8дердин ичинен эң түшүнүктүү, мындай жумшак да, анан баары акчаны албетте жакшы көрөт. Ал Айдана, да, машина ал, кейс бол мага деп койбоймбу. Силер канчалык результат кылган сайын мен абдан сүйүнөм. Я тоже этого хочу. Биздин чөйрөдө мен машина алдымбы, значит силерге дагы жугуштуу болот. Значит силер дагы буюрса машина аласыңар жакында. Если машина зажигает, алгыла. Мен коллегамды мисалы үчүн путешествиялар зажигать этет. Ал акча топтоду, сразу Турцияга, Дубайга бир жака кетип калат. Ташкент болобу, Алматы болобу и так далее. Анан 8дер, менин жолдошум дагы 8. 8дер эң күчтүү цифра. Бирлер 8дерди жакшы көрөт, потому что жоопкерчиликтүү. Жоголуп кетпейт, экилерде болуп, там, допустим, 4дө жоголуп кетет. Исчезновение болуп, кайра пайда болуп. 3-4 көбүнчө адамдарга сүйлөп, сабак бергенди жакшы көрүшөт. Реализациясы именно ошондой. Наставничество же болбосо эч калса үйрөтүү да. 3 и так эле үйрөтө берет да. Бесплатно үйрөтпөй, акчага үйрөткүлө. Үйрөткөнү жакшы көрүшөт да, самый умный болуп. 4 көп сүйлөйт, чучукка жеткире сүйлөйт, тилди оңдош керек 4. Анан бул мына 7-8ге келдикпи? 8и, 26-сы, 17-си төрөлгөндөр ар бирөө ар кандай да. 26-сы кичинем жалкоорок, мягкий болот мындай да. Анан 17-си вообще башкача да. Лидер болоюн дейт хаустар жагы. 17-си жылдыз болгусу келет. Самара Кеңешова биздин эжекебиз 17-син төрөлгөн, 8 ал. Менин жолдошум 26-чы 8 8. 8и чистый 8 бар. 8дердин мээсинде только акча болот. Мисалы үчүн акча менен результат болот да. Менин жолдошум мисалы үчүн мени колдойт, потому что мен результат көрсөтүп акча таап атам. Ошон үчүн унчукпайт. Ооба, 8дерге только акча. Акчаң барбы катышат, акчаң жокпу? Аларга результат акча. Бай жашагысы келет, материальный болот аларда. Материальный биринчи орунда болот. Акчага умтулушат. Руководитель. 8 бирден эмнеси менен айырмаланат? 8 башкарып туруп, кара жумушка түшүп туруп өзү дагы кылат. Бирлер болсо үстүртөдөн эле башкаргысы келет да. Бирок ылдыйда түшкөндү мен билем, себеби дегенде 2 анан 8. Экинчи саным 8 болгондуктан мен да иштерманмын. Сатуу бөлүмү иште деп эмес, мен түнкү 2-3 чейин деле иштеп койгон учурларым бар. Мен командам барсыңарбы, чынын айтып атамбы? Түнкү 3 сообщение жөнөтүп да. Анан кайра 7-де кайра жазып. Көп айтышат да. Жаман тынбайсың го депчи. Бирок ошентип 8дер ушундай кара жумуш мондай иштегенден рахат алышат да. Анан туулган күнүңүздө 8 деген цифра жок болсо, результат дегенди билдирет, акча дегенди билдирет. Анан 7 деген жок болсо, бат чарчап калам, энергия деп. Силер айтып атасыңар го, энергияң мощный, кундуз энергия. Вот единичканын энергиясы как солнце вот так светит. Туулган күнүмдө ошо 7-июлдун 28-и да. Энергия. Дисциплина дегенди билдирет да. Дисциплинага көбүрөөк түшүшүбүз керек. 8. Анан 9-дар. 9-у, 18-и, 27-си төрөлгөндөр. 27-си төрөлгөндөр, мына акыркы биздин убакыттар калды. 27-си төрөлгөндөр көбүнчө воиндар. Жардам кылгысы келе берет, жардам кылып алып анан кайра неблагодарный дейт. 9-тар еще кандай, мен миссиям 9-та балдарыма магазинге киргизип туруп, анан чыгып туруп, кому надо сказать спасибо деп. То есть баскан турганда эле ыраазычылык айта беришиңер керек 9дарга. Штораны илип коюп туруп эле рахмат айткыла мага дей беришет алар. Ыраазычылык, мен күйөөңөр еще 9-у, 18-и, 27-си төрөлсө, наверное, он скорее всего силовой структурада иштейт. Алар элге кызмат кылгысы келе берет. Аябай агрессивный болушу мүмкүн, эмоциональный. Мен да эмоциональныймын. Эмоцияга берилип бир спичкада жарылып туруп, кайра анан токтоп туруп анан анализ деп баштайм да. Ошон үчүн мен кылып туруп анан анализ кылам. Ошол эмоцияга алдырган деген билдирет. Эмоция бул начар, жаман нерсе, мамилени бузуп коюшу мүмкүн да. Эмоцияга алдырбаш керек. Эмоция кылып туруп, андан кийин анализ деп анан сүйлөп баштайм. Ошон үчүн жолдошуңар 18-и, 27-и, 9-у төрөлсө, ал воин. Эмоциональный ишем деп ошол эмоциясын спорт аркылуу чыгарса болот. Жолдошуңарды үйгө отуруп комфортко көндүрбөй иштеткиле. Особенно 8 болсо, менин жолдошум кандай гос жумуштан чыгып алып,
таксиге иштегиси келет, башка жумушка иштегиси келет. Я только за. Эркек үйдө комфортто жатпай, иштеп, кичине мындай түшүктө болуш керек да. Комфортко жаткан эркектин эмеси бузулат полный. Силер көндүрбөгүлө андай комфортко, иштеткиле. Эркек эшикте реализация болот, көчөдө реализация болуп анан келет. Аял киши ооба үйдө комфортто, наслаждение через кайф зарабатывает деньги. Но свои деньги тоже надо иметь азыркы заманда. Аял киши мисалы үчүн бир гана эркекти карабай, бирок эркекке акча бербеш керек, бузбагыла. Өзүңдүн акчаң это твои деньги. Канча сатуу менеджерге келесиңерби, канча акча табасыңар айтпагыла. Ооба өзүмө жетет косметикама деп койгула да сактагыла, топтогула акчаңарды. Топтоп өзүңөргө белек бергиле, айфон алгыла, подружкаларыңар менен, я не знаю, чыгып келгиле Ташкентке, башка жакка, Турцияга барып келиш 40 миң, 50 миң ашып кетсе. Дубайга деле барасыңар буюрса, анан путешествие кыласыңарбы же акча топтоп, главное акчаңарды алдырбагыла, топтогула, өзүңөр картаңарды топтойсуңарбы, эч кимге айтпагыла. Бирок бул сегиздер өлө кыйын да. Булар у них нюх на деньги. Мен канча акча катсам да таап алат, көрүп алат. От них ничего не скроешь. Ошон үчүн мен мисалы үчүн машиналарда там, допустим, акчаларымды алып келип күйөөмө карматып койсом, 8 да 1 сом коротпой топтоп берет да. Плюс еще мен өзүм акчам коротуп атсам, сен акчаңды коротуп атасың деп еще менин акчама кийишет да. Поэтому я, как и все женщины, анча-мынча жерден канча акча табам көрсөтпөйм. Жана стористен блоктоп коем кээ жолдошумдучу. Вот. Это нормально, периодически блоктоп турам, когда он начинает критиковать, сүйлөнүп. Бирок ачып койгондо тынч жүрөм да, потому что сегиздер контролер да фактыга гана ишенишет. Видео звоноктон чалышат, каяктасың деп. Это нормально. Анан ошо 9дарга ошондой айта алам. Негизи любой цифра менен иштеп кете аласыз. Мага бул дал келеби? Анан күйөөм мага дал келеби? Анан экөөбүз бири-бирибизге дал келебизби деп суроо бербей эле койгула. Кудай кошкон, жөн эле кошкон эмес. Бул да сизге, жолдошуңуз сизге сабак да. Ошон үчүн ошону принимать этип, просто ошого кандай подход кылам, өзүңдө минустар көп, өзүңдө плюстар көп, анын да минусу көп, анын да плюсу көп. Любой сан менен, любой адам менен иштешип кеткенди үйрөнүш керек. Бул мага подходит, ты мага не подходишь эмес, любой адам менен иштешкенди үйрөнүшүң керек. Ар бир адам жөн эле келбейт, сабак катары келет. Менин насаатчылыгымда азыр мисалы үчүн жалаң 4-түр. Бир убагында 6-лар келгенде, так, 6 келди, 6-дай болуп кайфовать эткенди, наслаждаться эткенди, эс алганды үйрөнүшүм керек экен деп мен ошондой кабыл алгам да. Мына 4-төр келип атабы, айтып атам, целдерим үстүндө иштейин, максаттарымдын үстүндө иштейин. 4-төр еще көп сүйлөйт. Эмне үчүн мага 4-төр келди деп отуруп ойлонуп атам да. Жөн эле келбейт. Мисалы үчүн силер менин эфиримде азыр отурасыздар. Жөн эле менин эфиримди укпай, жөн эле болуп койгон жок бул нерсечи. Бул жөн эле эмес. Көрдүңөр, бир инсайттарды алдыңар. Бул нерсе жөн эле эмес. Энергияңар алып келди силерди бияка. Запись көрүп аткандар дагы болот. Бул дагы жөн эмес да. Кыздар, рахмат. Түнкү 11 болуптур. Эртең да мен суперинфого барам. Именно ушул тема боюнча кодулдарды разбор кылат экенмин. Даярданышым керек. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бейпил түн. Буюрса эртеңде жолугабыз. Воскресеньяга чейин сиздер менен саат кечки 9-дан баштап жолугуп, күнүгө бирден сатуу менеджер курсуна жолдомо ойнотом. Жана 15 январда башталчу сатуу менеджер курсума мен өзүмдүн полеме, өзүмдүн чөйрөмө кошулгула деп чакырамын. Номерлериңерди дирекке калтыра бериңиздер. Силерге ыраазычылык. Силердин ыраазычылыгыңар мен үчүн эң жакшы стористерди жазап, рахмат деп айтып отметка кылып койсоңор мен да ыраазы болом. Анан бир макет даярдап коюшум керек экен, Кундуз Таштанованын акысыз 1 жумалык мини курсуна катышып атам деп. Макетибиз жок экен, бирок силер өзүңөр деле сүйлөп, жазып, деле отметка кылып, ушул менин эмемди, макетимди, видеомду, рилсимди жөнөтүп койсоңуздар болот. Тааныштарыңар, жакындарыңар дагы бирге акысыз эфирлерди көрүп, WhatsApp группабызга кошулгула, ошол жакта күнүнө 2-3 сабактарды бекер эле жөнөтүп атабыз. Аны өзүңөргө алып, сактап алып, группаларыңарга таркатсаңар деле болот. YouTube'да толтура акысыз сабактарым бар. Ошон үчүн группага кошулуңуздар, менеджерге жазыңыз, менин группага кошуп коюңузчу, мага Telegram каналга кошуп коюңуз, YouTube'га катталып алыңыздар, акысыз сабактар салынып турат улам. Даже таанышыңар, жакындарыңар эфирлерге катышып, сабактарды көрүп, өзүнө бир да болсо инсайттарды алып,
өзгөрүүгө себепчи болсоңуздар болот. Бейпилтүүн каалайм, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Буюрса бир жума бою мен менен болосуздар дейм. Бир жумада жакшы тууган болуп чыгабыз, бири бирибизге көнүп дегендей жакшы билимдерди буюрса берем сиздерге, күнүгө бирден жолдомо ойнотом. Баарыңыздарга ыраазычылык.